жаңы мамлекет курулуп атат. Эл бар, жер бар, бир гана институттардан башташыбыз керек. Айтат, жоп жөнөкөй нерсе турбайбы дейт. Адилеттүүлүк деген ар бир киши өзү билген жумушун кылганы. Токойдо жаныбарлар да өзүнүн жашоосун уюштурат экен да. Ооба да. Аларда да иерархия бар. Пикир алмашуунун, сүйлөшүүнүн, диалогко келүүнүн жана компромиссти куруунун ордосу бул парламент болуш керек. Президенттин ролу кандай болуш керек? Жыргап кеткенден эмес, муктаждыктан келген система. Сот бийлиги кантип куралат? Өз билемдик менен чечип койбош керек. Атайын кызмат кимге баш ийиш керек? Мисалы УКМК. Ар жака кирип кете берүүгө укук болбош керек. Жергиликтүү башкаруу боюнча Айыл өкмөттөрүнө ыйгарым беребиз дагы, анан бүтүрүп кайра тартып алабыз. мамлекеттик ЖМК болушу керекпи? Аша чаап кетебиз. Дароо жаман жагын гана айтабыз. Жаман жагын көргөндө да мындай конструктивдүү эмес, тепкилеп, сөккүлөп, чыныгы журналистика мамлекеттик болбош керек. О жакшы жашоону, кыялдагы жашоону куруш бул билимдүү коомдун гана колуна келе турган иш. Жанагы ыраттуу жана комфорттуу жашоону дагы экономика берет көбүнесе. Дин эмес. Бирок маанилүү жашоону дин берет. Мыкаачылыкты актап бергендигинен улам бара-бара ошо светтик өлкөлөр, светтик саясат пайда болгон. Экономиканы кантип өстүрөбүз? Кустурабызбы? Же болбосо мамлекеттик ишканаларды ачабызбы? Кандай кылабыз? Биздин коом кусунду менен багынбаш керек. Коррупция менен каршы күрөшүү деген сөздү айткыбыз келди, ошентип айтышыбыз керек болчу. Жана уурулар уурдаганын кайра ордуна келиш керек болчу. Салам достор, бүгүн бизде конокто саясат талдоочу Эмиль Жороев мырза. Формат башкача. Буга чейин мамлекетте болуп жаткан окуялардын үстүндө ой жүгүртө турган болсок, эми Эмиль мырза менен бүгүн мамлекетти нөлдөн курууга аракет жасайбыз. Элестетели, жаңы мамлекет курулуп атат. Жапжаңы. Эл бар, жер бар, бир гана институттардан башташыбыз керек. Ал кандай өлкө болот, кандай мамлекет болот? Мына бүгүн ошол суроого, ошол көйгөйдүн үстүндө талкуу кылабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык Айбек мырза, чакырганыңызга чоң рахмат. Сөзүңүздү кошо айта кетсем, мына Айбек мырза экөөбүз алдын ала ошол сүйлөшкөндө сонун бир идеяга келди да, мага жаккан жери ошол жакшы мамлекетти, кыялдагы идеалдуу мамлекетти кантип курса болот деген суроону сунуштап, анан ошонун алкагында сүйлөшпөйлүбү деп. Бул каяктан келип чыкты дегенге, анткени идеалдуу мамлекет дегенде дароо эле мындай маанилүү жанагы олуттуу кишилер дароо ары басып кетет да. Ооба. Идеалдуу нерсе болмок беле деп. Мунубуз жок жерден эмес, баарыбызга таанымал ошо Сократ менен Платондун диалогунан келип чыгып атат. Эсине сала кетсек, мекендештердин эң мүмкүн азыркы адам цивилизациясынын арагында Куран менен Библиядан кийин эле ошол эң көп окулган бул Республика деген ошол Платондун диалогу. Ал жердеги эң биринчи негизи каарман сүйлөгөн киши Сократ достору менен бир түн бою 7-8-9 саат бою сүйлөшсө керек, идеалдуу сөз жүзүндөгү идеалдуу шаар курушат, мамлекет курушат. Ал мамлекет курганынын себеби алар башында ошо адилеттүүлүк деген эмне деген суроо коюлуп, ошону издей баштайт. Биз да буюрса ошо адилеттүүлүккө деле жетебиз буюрса, бирок биздин сөзүбүз башкачараак болот, жана бизде 9 саат 10 сааттык убактыбыз деле жок, эч ким анча сөздү уккусу деле келбейт. Биз ошол Сократтык, Платондук ыкманы, алардын диалогун колдонуп, буюрса ошол кыялданып көрөлү деп атабыз. Эгер биз Кыргызстан жөнүндө элестетсек, кандай жакшы мамлекет курсак болот, эмнелер болушу керек анын ичинде деген. Ооба. Эми идеалдуу мамлекет дегенде эң биринчи кезекте идеябы деймин да, баалуулук. Кандай баалуулуктардын негизинде түптөлүшү керек, түптөлүп башташы керек. Туура. Бирок мен сунуштайт элем, идеалдуу мамлекет, идеалдуу коом дегенде биринчи орунда тактап алышыбыз керек. Ким үчүн? Ким үчүн идеалдуу мамлекет курабыз деп. Биздин экөөбүздүн сөзүбүз бул элестетилген 7,5 миллион, 7 миллион эл үчүн, коом үчүн болгон идеалдуу мамлекет. Башкача айтканда, катардагы жаран,
ар бир жеке киши үчүн кыялданып, бирок ушул чоң коомдо жашап атканы менен ар бир киши өзү ынана турган, жактыра турган, ыраазы боло турган жашоо кантип курулат деген суроо коюлуп атат. Анан баалуулуктардан башташыбыз керек дегениңизде бир нерсени айта кетишим керек да, биз Платон менен Сократтан көрө жакшыраак бир ой кылабыз азыр. Анткени алардын бир чоң катачылыгы кеткен. Кандай катачылыгы бар? Сократтын катачылыгы ал ошол өздөрүнүн идеалдуу сөз жүзүндө курулган идеалдуу республиканын жашоочулары үчүн бактылуу жашоо куруу алардын оюнда болгон эмес болчу. Ал идеалдуу мамлекет куруу бул адилеттүүлүк деген абстрактуу бир принциптин аркасынан, ошону издөөнүн аркасынан курулган мамлекет болчу. Жеке жарандар үчүн эмес. Жарандар бул ошол адилеттүүлүктү көрсөтүп берүү үчүн болгон бир курал сыяктуу эле болуп калган да, ал идеологдо. Биз болсо биз тескерисинче бир туура жагынан келатабыз деп ойлойм. Адамдар жагынан келатабыз. Анан ошол принциптерге келсек. Мен сунуштар элем өзгөчө мына эгер көрүүчүлөр өз пикирлерин да кошсо дагы да сонун болмок. Мен бир топтон бери изденип келаткан бир оюм бул жакшы жашоо деп кандай жашоону элестетебиз? Биздин катардагы жарандар үчүн элестетилген жакшы жашоо бул кандай жашоо? Андай жашоонун ичинде эмнеси болуш керек деп ойлойм да. Бирок өзүм ошо концепциялаштыруу, уюштуруу үчүн жана ой жүгүртүүнү бир аз иреттүү болушу үчүн 3 нерсени сунуштайт элем. Нелер алар? Жакшы жашоо үчүн эң бир эми эле пайда болгондо кандай муктаждык деп ойлойсуз бизге керек? Менимче коопсуздук. Эң биринчи кезектеби? Эң биринчи бизге болгон шарт, адам баласын үчүн жана жалпы коом үчүн эң биринчи керек болгон шарт бул коопсуздук. Коопсуз жашоо. Бул коопсуздук дегенде бул жалаң эле кылмыштан коопсуз болуу эмес. Мага оюма дароо ошол келет. Дароо ошол келет туурабы? Анткени коопсуздук дегенде дароо бирөө кол салып коёбу, бирөө бирдемкени уурдап коёбу, тартып алабы деген нерсе да. Ал албетте бар. Бирок андан тышкары коопсуздук бул ошол айлана чөйрөдөгү коопсуздук, бул ичкен суубуздун тазалыгы, алган абабыздын, дем алган абабыздын тазалыгы, бул жашап жаткан жергебиздин көчкүлөрдөн, селдерден коопсуз болуусу кенен нерсе да. Бул эпидемиялардан коопсуз болуу жана башка. Абдан кененкен да. Бул бир. Эгер коопсуз деген бул башкача айтканда бул эң баягы базалык нерсе, бул биздин денебиз, биздин денелик менталдык сактыгыбыз болуш керек. Бизге жана үй бүлөбүзгө албетте ар кимибиз жеке өзүбүздү эмес, үй бүлөбүздү ойлойбуз. Демек ушундай коопсуздук болуш керек. Экинчиден, коопсуздук болсо, экинчиси бул жагымдуу же ыңгайлуу, жакшы шарттуу жашоо. Башкача айтканда комфорттуу жашоо. Ал эмнени билдирет? Комфорттуу жашоо деген бул жалаң эле коопсуздук менен биз ынанып калбайбыз. Бизге жакшы үй керек, жылуу болуш керек үйүбүз, жумушубуз болуш керек. Жумушсуз калып, өзүбүздү тейлей албай калганыбыз болбойт. Ден соолугубуз жакшы деңгээлде, жакшы медициналык кызматтардын негизинде кармалышы керек, сакталышы керек. Балдарыбыз жана өзүбүз сапаттуу билим алганга мүмкүнчүлүгүбүз болушу керек. Мүмкүн болсо ошол жакшы кийим кийишибиз керек, жакшы тамак, жанагы жөн эле нан менен суу бул коопсуздуктун негизи. Бирок жакшы тамак дегенде биз минималдуу эмес, толук кандуу тамакка жетиштүү болушубуз керек. Мунун баарысы бул менимче ошол экинчи бир бөлүгү, жакшы жашоонун экинчи бөлүгү бул айталы бул комфорттуу жашоо. Эс алууга мүмкүнчүлүк болушубуз керек баса. Эс алуу деле бул адамдык муктаждык. Үчүнчүсү болсо эң татаал, дагы да кыйыныраак нерсеси бул мазмундуу жашоо болуш керек. Менимче. Ошол экөөбүз интеллектуалдык жака жакын экен, Ооба, менимче экөөбүз сүйлөшүп аткан жакшы жашоодо эгер элестетсек, мындай биздин коомубуз жакшы жашоо болчу болсо, анда ар бир жарандын, ар бир кишинин, коом мүчөсүнүн ошол мазмундуу, өзү купулуна толгон, көөдөнү
ыраазы болчудай, жүрөгү ыраазы болчудай жашоо болуш керек. Бул деген жашообуздун тереңирээк, жогоркураак мааниси болуш керек. Бул эмне жөнүндө? Бул деген ошол бул дин жөнүндө болушу мүмкүн. Бул илим жөнүндө болушу мүмкүн. Бул санаат, искусство, поэзия жөнүндө болушу мүмкүн. Бул кино тартуу жөнүндө болушу мүмкүн, киного баруу жөнүндө болушу мүмкүн. Башкача айтканда, бул жанагы чөнтөгүбүздү же экономикалык жана жагдайыбызды гана камсыз кылуу менен эмес, бул жана руханий жагыбызды да камсыз кылууга болгон муктаждык. Биздин Анткени подкастыбызда так ошол муктаждыкты буюрса жабат окшойт анда, анысын эми көрүүчүлөр чечсин. Ооба. Анан ушундай маанилүү жерин айта кетейин. Бул мына айттык. Жакшы жашоо, биз элестеткен жакшы жашоо бул коопсуз жашоо болуш керек, комфорттуу жакшы, ыңгайлуу жашоо болуш керек экономикалык, социалдык жагынан. Анан руханий жагынан толук кандуу, мазмундуу жашоо болуш керек. Маанилүү жери бул тепкич сыяктуу эмес. Жана көп окугандар айтат го, бул Масловдун иерархиясы деп. Менимче андай эмес. Кээде тилекке каршы руханий жагынан байып турган кезде деле коопсуздук жагыбыз өсүккө кептелип калышы мүмкүн. Мисалы үчүн билесизби? Махатма Ганди кандай бул? Махатма Ганди мүмкүн руханий жагынан эң бай жашоо жашаган. Бирок берки экөөсү тең болгон эмес анын жашоосунда. Анан ал ошол өзүнүн жашоосунун мисалында ал Индиянын элинин эң негизги бир символу болуп калган. Колонияга каршы, колониалдык күчкө каршы күрөшүндө. Дегеним, бул үчөөсү тең керек, үчөөсү тең керек, үчөөсү тең жок болуп калышы мүмкүн, жана бири болгондо экинчиси гана болот деген туура эмес. Руханий жашоо жана коопсуздукту күтүп тура албайт. Же руханий жанагы ошол мазмундуу жашоо бул комфорттуу жашоону, экономиканы күтүп тура албайт. Үчөөсүн тең бирдей алып бараткан жакшы жашоого умтулушубуз зарыл. Так ушул 3 багыт бир максат катары туруп береткен да, Андан кийин ошонун негизинде институттарды акырындык менен куруп баштаса болот экен, Ооба, эң туура нерсе. Бирок биз ирети менен баштачу болсок, институттарга чейин биз коомубузду түшүнүп алышыбыз керек. Биз башында айттык го, биз коом үчүн элестетип атабыз. 7 миллиондук коом үчүн элестеткен жакшы жашоо бул. Эми 7 миллион үчүн баарыбыз үчүн коопсуздук керек, баарыбыз үчүн ыңгайлуу шарт керек жана руханий байлык керек. Бирок ар кимибиз ушун үчөөнүсүн тең ар кайсы жагынан, ар кайсы деңгээлде, ар кайсы жагдайынан муктаж болобуз. Руханий жагын алсак, ар кимибиздин талантыбыз ар башка, шыгыбыз ар башка, кызыгуубуз ар башка, деңгээлибиз ар башка. Демек ошого жараша биздин коомдон азык ала турган, ошондой руханий дем ала турган ар бир кишинин өзүнчө ала турганы болуш керек, ырыскысы болуш керек. Экономик жагынан ого бетер. Ар кимибиздин өзүбүздүн өзүнчө муктаждыктарыбыз бар. Кээ бирибизге ден соолук жагы көбүрөөк керек, кээ бирибизге жумуш жагы көбүрөөк керек, кээ бирибизге билим, эс алуу жана башка. Ар бирибиз өзүнчө болуш керек. Коопсуздук деле так ошондой. Жана кенен айтпадыкпы, анын ичинде кандай гана муктаждыктар бар. 7 миллионубуздун ар бирибиздин өзүбүзчө муктаждыгыбыз бар. Демек, бир фундаменталдык нерсени эске алышыбыз керек, бул биздин көптүгүбүз. Адам коому көп болгондо, демек, бул өтө маанилүү нерсе. Бул ошол жана Платон менен Сократтын эске албай койгон жери ошол. Адамдардын көп түрдүүлүгүн бир түрдүү кылып, баарын бирге бир тартипке салып, темирдей тартипке салып койгондугу. Анда адамдардын өз алдынчалуулугу, өзгөчөлүктүгү жокко чыгарып салган. Биз аны тескерисинче аздектеп, аны сактап калышыбыз керек. Анан экинчиси, биздин коомдо ошол жакшы куруп аткан коомубузда көпчүлүк болгондон кийин, көп түрдүүлүк болгондон кийин, ошого жараша бири-бирибизди урматтообуз зарыл. Ар бирибиз мен жакшы жашоого жетишсем, менин жакшы жашоом төгөрөгүмдөгү элдин дагы жакшы жашоосунан гана пайда болушу мүмкүн деген түшүнүк болушу керек. Эгер төгөрөгүмдөгү элдердин бирөөсү коопсуздуктан өксүп турса, бирөөсү руханий жагы жок болуп турса, бирөөсү шарты жок болуп турса, мен жыргап кеткеним
ал бир тыйынга tetebeyt, татыбайт. Анткени мен ушул коомдун мүчөсүмүн да. А мен жыргап туруп өз жанагы кан сарайымдан чыгып туруп көчөгө чыксам, анан коопсуздук жок болсо ал жерде, же бирөө менен сүйлөшөйүн десем руханий бир байлык албасам, же бир иш кылайын десем бир шарттуу бир адамдар аны баалай албаса ыңгайлуу жагын, ал коом болбойт. Демек, ар бирибиз калган коом мүчөлөрүбүздү, мекендештерибизди ошо башка киши катары, мага окшош катары эмес, өзүнчө бир агент, өзүнчө бир тарап катары сыйлап, урматтап, азектеп алышыбыз керек. Бул өтө маанилүү. Эми муну айткандан кийин эми коом куруп атпайбызбы? Анткени коом деген бул 7 миллиондун баарысын бир жерге таштап койсоң, бул коом эмес экен да. Коом деген бири-бирине болгон мамиледен пайда болуп чыккан нерсе. Ошондо гана коом болот. Демек, институттардан да мурда биздин коомдо ошол көптүрдүү жана бири-бирин сыйлаган коомдун ичинде сөз эркиндиги болуш керек. Азыр дароо угармандарыбыз шашып кетпесин, дароо башка жагынан бурду деп. Сөз эркиндиги деген ар бирибиз 7 миллиондун ичинде баарыбыз мен каалаганым мындай эле, ой менин муктаждыгым могул эле деш үчүн сөз эркиндиги керек да. Эгер баарыбыз унчукпай туруп берсек, анда эч ким билбейт кимге эмне муктаж экендигин. Ким эмнеден коркуп аткандыгын билбейт. Андыктан сөз эркиндиги бул керек болсо мамлекеттен мурда турган, коом эми эле пайда боло жатканда турган фундаменталдык бир баалуулук экен. Адамдын табигый укуктарын билет. Табигый. Ошо так туура айттыңыз. Бул табигый деп жөнүнөн айтылбайт да бул. Мамлекеттен мурунку нерсе да бул. Адам укугу деп. Бул саясий укук эмес, бул адам укугу. Анткени сөзүбүз эркин, үнүбүз эркин болгондо гана биз ой менин башым ооруп атат, жүрөгүм ооруп атат деп даттана алабыз. Эгер докторубуз келип биздин сөз эркиндигибизди басып койсо, унчукпай жөн өзүм билем десе, анда биз ден соолугубузду чыңдай албайбыз андайда. Демек, ошол керек, Анан сөз эркиндиги болгон жерде албетте сөз өтө көп болот. 7 миллиондук коомдо өтө эле көп сөз болот. Аны ким угат, ким кимди угат деп анан кыйын болот, Демек, топтоштуруу, бир борборлоштуруу керек. А бул дегенибиз уюшуу эркиндиги керек. Биз жөн гана ар бирибиз өз алдынча, өз бурчубуздан, өз көмөчүбүздүн алдында туруп сүйлөп турганыбыз жетишсиз экен. Эркин болсо деле сүйлөшкөнүбүз эркин жетишсиз. Ал сөз эркиндигине кошумча уюшуу эркиндиги да болуш керек экен. Ошондо биз топтошуп, уюшуп атып, 7 миллиондун ичинен мүмкүн коопсуздук жаатында бир 7 топ болобуз. Руханий баалуулук муктаждыктарын алгалатуу боюнча дагы бир 7 топ болобуз. Анткени топтошуп келгенде пикирлер бир жагынан, муктаждыктар бир жагынан, каалоолор бир жагынан болуп чыгат да, бир канча бир топ кишилердин арасынан. Ошентип атып, уюшуп атып, коомубуз дагы бир ар кандай топторго уюшушу мүмкүн. Ошондо биз кичине жана турукташкан, бир мындан ары бир күндүк эмес, узакка узайла турган бир коом кура баштайбыз. Анткени биз жана какофония болуп кетпейбиз, 7 миллион добуштун эч ким укпагандай болбой. Эми институттарга келип калдык. Ошондо мына уюшуу эркиндиги болгондон кийин, мына топтоп, мына 7 миллиондун ушул 3 муктаждык, фундаменталдык муктаждыктарды эске алганда жакшы жашоо үчүн бизде бир топ партиялар пайда болот. Биз аны саясий партия деп койсок болот, кийин бара-бара ошол мамлекет курганда саясий партиялар болот булар. Бирок азыр топтор дедик, бул партиялар ошол ар бир муктаждыктардын, керектүүлөрдүн же мүддөөлөрдүн же ышык талант жөндөмдөрдүн төгөрөгүндө топтошкон уюмдар, топторубуздун аргументтерин келтирүү үчүн, ошолордун шарттары мындай деп айтыш үчүн уюшкан бир өкүлчүлүк топтор пайда болот. Булар партиялар. Сократтын эмесине келсек, көптүрдүүлүктү, коомдун ичиндеги көптүрдүүлүктү жокко эсе чыгарып салат. Анткени анын жанагы адилеттикти издеп атпайбы баса.
ошол максатта курулган коом үчүн өзгөчө бир эбегейсиз деңгээлде биримдик керек экен дагы, тартип керек экен. Баса эсиңиздеби? Адилеттүүлүк деген эмне деп акырында келет да, акырында аныктамасына келишет. Адилеттүүлүк деген ушундай идеалдуу, туура куралган коомдун ичиндеги адилеттүүлүк каерде болот десе, айтат, жоп жөнөкөй нерсе турбайбы дейт. Адилеттүүлүк деген ар бир киши өзү билген жумушун кылганы. Ошол адилеттүүлүк дейт. Адилеттүү коом бул ар бир киши ар бир кесиптин ээси болобу же ар бир эме болобу, кандай гана болбосун, ар ким өз билгенин гана кылса, башка ишине кийлигишпесе, башканын ишине, башканын жолуна түшпөсө, адилеттүү коом болот калат дейт. Абдан жакшы. Ооба. Ооба. Бир четиптен жакшы, макул болсок болот. Ооба. Бирок бул деген бул өтө бир эркиндиги жок, темирдей тартиптин коому болот. Темирдей тартип дегенде бул жерде мисалы үчүн ошол 3 катмарга бөлөт да коомду, 3 класска. Эң үстүндө ошо башкаруучулар, анын ортосунда жардамчылар, жана согушкер, жоокерлер, анын эң алды жагында жана өндүрүшчүлөр, базар. Ошо өндүрүшчү базарды жөн коёт, көбүнчө алар жөнүндө дээрлик сүйлөбөйт. Бирок үстүндөгүлөр үчүн бир ошолордон калган спартандык деп айтабыз го, эң бир катаал жашоонун шарттары түзүлөт. Анын эч кандай эркиндик деген жок. Мен деген сөз жок ал жерде. Биз деген гана сөз бар. Ошондон улам бул сократтык идеалдык коом деген бул өтө жанагы репрессивдүү коом деп таанылат. Ал жерде жеке адамдын бактылуулугу, жеке адамдын жашоосунан бир ырахат алуусу деген сөз турушу да мүмкүн эмес. Анткени адилеттүүлүк деген принцип, абстрактуу принципти издеп жатып ошондой коом курулбадыбы? Биз бүгүн башында айттык, биз абстрактуу принципти издеген жокпуз, биз ар бир жашоочуга жагымдуу, кыялындагы жашоо кандай болуш керек деген башка жагынан келатабыз да, ылдый жагынан. Ооба. Эми ошол коопсуз, ыңгайлуу жана мазмундуу, маңыздуу жашоо болуш үчүн кандай кылыш керек дегенде эске салып атабыз, бул коом өтө ар түрдүү. Канчалык коом чоң болсо, ошого жараша ар бир кишинин өзүнүн каалоосу бар, муктаждыгы бар, керектиги бар, шыгы бар, жана башка, ушулардын баарысына жол ачуу үчүн, демек, жакшы ошону биле алган жана ошондой, ошол шартты маанилүү, тиешелүү деңгээлде маани берип, көңүл кое ала турган мамлекеттик система болуш керек. Башкаруу системасы болуш керек. Анткени башкаруу системасы болбосо дагы болбойт. Туурабы? Кечээ жакында эле бир сабакта эми эле киришип атпайбыз биз сабактарга. Студенттерге эме кылып атам, мамлекет деген жөнүндө биринчи эле суроом болду. Элестеткеле мамлекет жок. Биз келдик, куп-курук. Жөн эле мамлекет жок. Коом бар, адамдар бар. Мамлекет курат белек же анда жок болсо жок эле болсун деп мамлекет керек эмес, артык баш нерсе болуп калдыбы десем, баарысы албетте мамлекет курушубуз керек дейт. Анан түптөп чыктык мамлекет. Ошол сыяктуу эле мамлекет курбасак, анда өнүкпөйбүз. Анткени бир кишинин колунан аз эле иш келет. Элдердин башын топтогон уюм керек. Ошол мамлекет дегенде ишти, жашоону уюштура турчу бир мекеме катары кабыл алсак болот да. Эң туура. Бул деген бул өзүнчө бир артык баш же өзүнүн кызыкчылыгы бар бир мекеме же институт эмес. Бул институт ошол биздин баарыбыздын көптүгүбүздү эске алып, көпчүлүк коомдук жашоону уюштурууга болгон муктаждык бар үчүн мамлекет бар. Мамлекет бул ошол бизди коомдук жашообузду уюштуруп бере турган кызмат. Баса кээ бирлер айта бербейби? Мамлекет деген бул мамлекеттик иштөөчүлөр, жетекчилер бул биздин кулубуз деп. Абдан туура эмес нерсе. Эч качан эч ким кул болбойт. Мамлекет ого бетер кул болуп иштебейт. Бирок кызматкер ооба, алмашып турабыз. Мисалы үчүн ошол байыркы Афинада алмашып турушкан. Ар кимибиздин жанагы күзөт маалыбыз келгенде тура калып, ишибизди кылышыбыз керек коом үчүн. Ошол сыяктуу эле мамлекеттик башкарууда эле президенттен баштап депутат, парламент, министр жана айыл өкмөткө чейин бул өзүбүздүн эле коомдун мүчөлөрү. Булар деле ошол биз каалап жаткан жанагы ыңгайлуу, коопсуз, маңыздуу жашоону алардын да жашоосу болуш керек.
Бирок ошо кайсы бир мөөнөткө 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, кээ бирер 3 жыл болобу кызмат мөөнөтүн өткөрүш керек. Бул бир эми мамлекеттик институттар керек дейли дедик. Ушулардын баарысын реалдуу бир реализация кылыш үчүн. Ооба. Бирок мамлекеттик институттар биз башында айттык, мындай көпчүлүктүн, мындай ар кандай муктаждыктардын көптүгүнөн диверсификация болуп кетип, көп плюрализм, көп пикирлердин плюрализми, муктаждыктардын плюрализми, таланттын, шыктын көптүгүнөн биз билбейбиз. Мамлекет биле албайт ар бир кишини. Ошондо эмне болуш керек? Эң керектүү нерсе демек бул адамдар өздөрү үн ката алыш керек. Эгер биз ар бир жаран сүйлөп мага могул керек ой менин муктаждыгым мондай деп айтып бере албаса, биз өзүбүз келип же мамлекет өзү келип аны бере албайт. Үн деген бул биринчиден эркиндик, сөз эркиндиги деген ошондо да. Экинчиден бул биз саясатка катышуу. Биз эркиндик жагын айтсак, эгер ошол көптөгөн адамдардын баарысынын муктаждыгын, баарысынын пикирин, мүдөөсүн эске алуу үчүн алардын үнүн укканга мүмкүнчүлүк болуш керек. Алар сүйлөгөнгө, үн чыгарганга мүмкүнчүлүгү болуш керек. Бул сөз эркиндиги чындыгында. Эгер баарысынын оозун жаап салсак, анда биз эч качан биле албайбыз кимге эмне керек. Ким эмне кайсы кызматта же кыялындагы жашоосунун кайсыл бөлүгү такыр жерге түшүп кеткендигин биз биле албайбыз. Коом биле албайт, мамлекет биле албайт. Ал үн чыгарганда гана билебиз. Үн чыгарып туруусу шарт. Ошон үчүн сөз эркиндиги деп ошонон айтылат. Сөз эркиндиги бул эң бир пайдалуу нерсе, анткени ошонун негизинде биз жашоо шартын, жалпы коомдун жашоо шартын жакшырта алабыз. Жанагы 3 идеяны ишке ашырыш үчүн сөзсүз түрдө сөз эркиндиги керек экен, Сөзсүз. Ооба. Биринчи кезекте. Экинчиден мен айтар элем, бул сөз эркиндиги жөн гана сүйлөп калуу эмес, бул катышуу. Башкача айтканда бул саясий активдүүлүк. Анткени кайра эле адам баласы катары, жаныбар катары биз эми жаныбардын бир түрүбүз да, интеллектуалдык жагынан бир аз өзгөчөлөнгөн. Жаныбар десе кээ бирөө таарынып калышы мүмкүн. Жок, аны таарынбаш керек. Биз эмнеден таарынабыз? Тиги токойдогу жаныбардан артыкчылыгыбыз эмне? Кийим кийимгенибиз менен сүйлөшкөнүбүзбү? Демек ошол бир аз артыкчылыгыбыз бар, өзгөчөлүгүбүз бар жаныбарбыз. Биз жараткан ушинтип бизди жараткан. Бирок бул эме, мен аны биз адамды басмырлаганда эмес, биздин табиятыбыз ошо коомдо жашоого ылайыкталган табият. Биздин ошо жаралганыбызда ошол бирге болуп жашай турган болуп жаралганбыз. Ал бул ислам дининде деле айтылган, жана ислам дининен келген мусулман ойчулдар айтылган, өзгөчө, мисалы үчүн мага өзгөчө жаккан Ибн Халдун деген болгон укмуш айтат ушунун баарысынчы. Башкалар деле, гректер деле ошентип айткан. Бул адам баласы бул табиятынан саясий жаныбар деп айткан. Аристотелдин сөзү бул. Ооба. Анын ошол эле токойдогу жаныбарлар да өзүнүн жашоосун уюштурат экен да. Ооба да. Аларда да иерархия бар, эрежелери бар. Ой, эң татаал нерселер. Биз баарынын билгенсин эмес, бирок орточо киши биз биле албайбыз. Бирок мындай карасаң, чындыгында биз жаныбар деп тоотпогон жаныбарлардын ичинде кандай гана татаал институттар бар. Эми алар албетте инстинкттин негизинде кылышат, биз билимдин, илимдин негизинде кылабыз ошонун баарын. Эми бул дегеним сөз эркиндиги деген жөн гана сүйлөп калуу эмес, бул катышуу. Анткени 7 миллион киши, мисалы үчүн Кыргызстанда, ар бири өзүнүн мага тигиндей керек, мага мындай керек деп гана токтоп калуусу бул жетишсиз. Бул деле бизге жетишсиз экен, мамлекетти чындап түптөө үчүн, аны өнүктүрүү үчүн. Ал айтып гана калбастан катышыш да керек экен. Кантип катышат? Биринчиден, ошол эң жөнөкөй нерсе, бул баарысынын жанагы кайсы бир топтордун муктаждыктары же шыгы, жөндөмү, кызыкуулары бир болгон, топтосо боло тургандар топтолушу керек. Ошондо, мисалы үчүн, 7 миллиондун ар бирине бирден берип отурбай, бир нерсе берчү болсок,
Анын 500 миңе, жарым миллионуна бир берсек топтолот. Бир маселе жабылат. Кызыкчылыкка жараша, муктаждыкка Кызыкчылыкка жараша. жараша биз уюшууга мүмкүнчүлүк алышыбыз керек. Демек сөз эркиндиктен улам биз уюшууга да мүмкүнчүлүк алабыз. Уюшуу деген сөзсүз эле бизде жанагы 30 жылдык тажрыйбабызда уюшсак эле бийликти оодара салып атпадык беле 20-жылга чейин. Уюшуу деген сөзсүз андай эмес. Жок. Уюшуу деген адамдардын коомдун ичиндеги ойлорду өнүктүрө билүү. Коом ичиндеги максаттарды өөрчүтө билүү. Сөзсүз эле бирдемкени оодарып салып, бузуп салуу эмес. Биз сүйлөшпөсөк, дидарлашып, ой алмашып, ой салбасак, анда коом катары өнүгө албайбыз. Анда биз ошол Сократтын эле жанагы эң ылдыйкы катмарындагыдай мал болуп калабыз. Бизге анда тамагыбызды берип коюп, эшикке 1 саат чыгарып койсо болду, ошондон башка муктаждыгы жок болсо, анда биз коробуздагы малыбыз деле ошентип жашайт. Адам баласы ошо уюшуусу керек. Ооба. Ошол уюшуудан дагы азыркы заманбап институт саясий партияларда келип чыгат экен да. Кызыкчылыкка жараша, баалуулукка жараша. Ооба. Биз саясий партия дегенде Кыргызстанда тепкилеп бүттүк ал институтту. Бирок чындыгында тепкилегенге өздөрү деле жол берди да. Тилекке каршы саясий партия деген нерсе бизде башынан бир аз туура эмес өнүгө баштады. Эгер 80-чи жылдардын акырында эстесек, азыр жакында бир изилдөөлөр да болуп кетти. Мына Эсимде деген топтун, институттун проекттин алкагында ошол демократиянын эң баштапкы жылдарындагы башаттарын изилдеп, ошол кездеги активисттерди, катышуучуларды изилдегенде сонун нерселер. Ошондо партияларда чындыгы партиялар болгон. Чындыгы азыр биз айтып аткан мына кызыкчылыктардын, пикирлердин биргелешүүсүнүн натыйжасында партиялар пайда болгон. Кийин тилекке каршы биздин мыйзамдарыбыздын себебинен, саясий багытыбыз, саясий көндүмдөрүбүз бир аз туура эмес жагына кетип калгандыктан партиялар жөн эле ошо шайланып калуунун бир машинеси болуп калды. Эң акырында мына 20-жылы эң акыркы бийлик алмашып келгенде Асадыр Жапаров президент боло электе айтты. Биринчи эле келгенде эле ачык эле айтты. Партиялык жашоо башкаруу бизге болбоду. Булар коррупциядан башка эч нерсе, туруксуздуктан башка эч нерсе бербеди деп. Бирок чындык болуп калды да ошол. Аны ким күнөөлөш керек? Менимче ал партиялык институт, жанагы дүйнөнүн эл аралык тажрыйбада иштеп келген партиялык институт күнөөлүү эмес, бирок биздин Кыргызстандын тажрыйбасында биздин эл көргөн партиялар чындап ошондойго алып барып койду. То есть мындайча айтканда өздөрүнүн аракеттеринин, өздөрүнүн туура эмес, системдүү түрдө туура эмес кылган иштеринин натыйжасында өздөрү партиялык башкарууну жана партия институтун дискредитация кылып салды. Эми ушул жерден биз элестеткен мамлекетте саясий партиялар болуш керекпи? Сөзсүз. Менимче болуш керек. Жана алар башкача түптөлүш керек. Кандай түптөлүш керек? Башында жана түптөп келатып айтып аттык го, эми толук кандуу бир сөз эркиндиги жана уюшуу эркиндиги берилиш керек коомдо. Ал кепилдениши керек. Ошол кепилденгенден кийин жана биз айткан ар кандай кызыкчылыктардын негизинде башы бириге алган, пикири бириге алган, ою бир жерден чыккан элдер жана бири-бирин көндүрө билген, жетелей ала турган элдер топтоло билиши керек. Ал топтолушу үчүн мурдагыдай биз көргөн партиялардын жолуна кайра түшүп калбаш үчүн биз бул мыйзамдык, ченемдик иш мыйзамдарыбызды оңдошубуз керек. Эң биринчиден мен айтар элем, былтыр эле бир изилдеп аттым. Эң чабал жана партиялардын бузулушуна жол берген бул партиялар жөнүндөгү мыйзам. Бизде эң акыркы жолу бир эле жолу 99-жылы кабыл алынган ал мыйзам. Ошо бойдон келатат, өзгөрүүсүз келатат. Болгону 2 барактан турган мыйзам. Өтө чаржайыт, өтө либерал десем, дароо бизде либерал деген сөздү жаман көргөндөр дароо жабыша калат. Бирок ашкере либералдуу жазылган мыйзам. Ал мыйзамдын алкагында партиялардын эч кандай жоопкерчилиги, аракеттенүүсү, бир кандайдыр бир өзүн жоопкер сезүүсү жок ал жерде.
Ошондой бошоң мыйзамга ылайык түптөлгөн партияларга биз эбегейсиз чоң конституциянын негизинде бийлик бердик. 10-жылдагы бийлик, конституция. Эгер ошол мыйзамыбыз бекемирээк болуп, партиялардын ишмердигине, жоопкерчилигине, ар кандай башка эмесине бекемирээк талаптар коюлганда, күчтүүрөөк талаптар коюлганда, анда 10-жылдагы конституциябыз деле башкача иштеп кетиши мүмкүн эле. Демек, биз азыр куруп келаткан мына кыялдагы коомубузда партиялар керек. Бирок партиялардын жакшы жолго түшүүсү үчүн жаңы мыйзам, жаңыдан ойлонуп чыгылган, түбүнө жеткире ойлонгон жаңы мыйзам керек бизге партиялар жөнүндө. Ал баса 20-жылга чейинби мына ковидке аралаш демилгелер болуп атты, бирок ошол бойдон калып калды. Бийлик алмашып, конституция алмашып, ал жолдо калды ал мыйзам. Ошого кайра келишибиз керек деп ойлойм. Бул бир. Анан ошол партиялар уюшкандан кийин алар эмне кылыш керек дегенде, албетте ошол партиялар менен көптөгөн партиялар болуп атпайбы? Алар ошол коом ичиндеги ар кандай катмарлардын, топтордун, категориялардын муктаждыктарын чагылдырып бере ала турган бир институттар болуш керек. Ошо 7 миллиондун ордуна бизде бар 7 партия болсун. Бар 70 партия болсун. Бирок биздин ашкери ошо майдаланып кеткен партияларыбыздын көптүгүнөн дагы тура ала турган партиялар калыптана албай калды. Анткени өтө көп болуп, жанагы эме болуп калып атпайбы? Жана эң сонун ырчы болсо деле анын төгөрөктөгөн бир 20 эч нерсеси ырдай албаган ырчылар келсе хор болбойт. Ошол сыяктуу биз партиялардын баарысы жокко чыгып кетип, жанагы массанын арасында. Мүмкүн азыраак партия алыш керек. Партиялар эмне кылат? Партиялар биринчи кезекте албетте парламентке ошолор келиши керек. Ушул оюңузду улай институттарга өтсөк, кандай дейсиз? Институттарга өтүп, ошол институттар кандай түптөлүшү керек, кандай институттар керек бизгечи? Ошол кыялдагы мамлекетте эң биринчи кезекте кайсыл институттан башташ керек деп ойлойсуз? Ошол мамлекетти курууну. Эң сонун суроо экен дагы, татаал суроо. Эми биз жаңыдан сөз жүзүндө куруп келатпайбызбы? Биз дагы нөлдөн баштап атабыз. Нөлдөн баштап атабыз. Биз каалаган мамлекетте биринчиден ошо ылдыйдан өйдө келатабыз. Жана биз каалаган жашоону элестетип койдук. Анын эмнеси керек экенин элестетип койдук жана пайдубалын тургуздук жана экен аны айтпай калыптырбыз. Бул жана айтпадыкпы? Коом бул көптүрдүү деп. Ар бирибиз ар башка ойдо, пикирде болушубуз. Ушундай коомдо канткенде ар бирибиз жакшы жашоого жетише алабыз дегенде бирден бир талап, ар бирибизден болгон талап бул башкаларга болгон сый-урмат. Анткени ар бирибиз меники гана туура деп, менин шартым түз болсун десек, бул мындай өзүмчүлдүк эч кимди эч жакка алып барбайт. Ана жалпы коом катары биз жок. Башкалардын ою башкача болоорун да кабыл алыш керекпиз, Албетте, бардыгын өзүбүздөй кылууга аракет кыла бербейт. Анткени сыйлап коюш керек да, ар бир ой башка бирөөнүн ою бир жерден келип чыкты. Бул жөн эле жерден чыкпаса керек деп жок дегенде ошондой мүмкүнчүлүк бериш керекпиз. Анан ошондой көпчүлүктүн арасында бири-бирин сыйлай билген жана менин жакшы жашоомо болгон шарт, мисалы үчүн мынча талаа берилиши керек, мынча мага эркиндик берилсе, так ошончо эркиндик ар бир менин кошунама, менин ар бир мекендешиме берилиш керек деген түшүнүк болуш керек. Элдин баарысы мен каалаганды гана каалаш керек деген бул ашкере өзүмчүлдүк. Эгер 7 миллионубуздун баарыбыз ошентип айтсак, анда коом болбойбуз. Анда толтура анархия болот анда. Андай кырдаалда албетте анда диктатура гана башкарат бизди. Анткени баягы сөз эркиндиги болуш керек, анан топтолуп уюшууга мүмкүнчүлүк болуш керек дегенибиз. Эгер өзүмчүлдүк болсо, башкалардын муктаждыгын, көз карашын сыйлай албачу болсок, анда бизди күч менен гана башкарыш керек болуп калат. Анда кыялдагы жашоо болбойт да, туурабы? Биз кыялда эч качан күчтүн астында жашайлы деген эч ким кыялданбайт антип. Туурабы? Биз эркин жашайлы, мен
мага жаккандай болуп жашайын деп кыялданабыз да. Ошол кыялды баса анан биз кыялданган жакшы жанагы коопсуз, жагымдуу жана мазмундуу жашоону жашоо үчүн ар бирибизге эң керек болгон нерсе бул айлана чөйрөбүз, коомдук айлана чөйрөбүздө жакшы болуусу. Мен сонун жашасам дагы кошунам жакыр же кооптуу болуп, коркуп жашаса, анда менин кыялымдагы жашоо ал эмес. Менин кыялымдагы жашоодо баарыбыз жакшы болушубуз керек. Антпесе менин жашоомдун сапаты эмнеде? Эгер төгөрөгүм бүт кыйналып жашап атса, же маанисиз бир жашоо жашап атса. Ушуну эске алганда жана партияларыбыздагы жанагы айгышкан, согушкан топтой болбой, тескерисинче бирге кош аракеттенген партия болушу керек. Партиялардын арасында диалог болуш керек. Партиялардын арасында компромисске болгон ачыктык болуш керек. Бири-бирине даяр боло турган. Эми институтка келдик. Ошондой жерге келип атканда эң биринчи кандай институт керек дегенде, арткандай саясий теорияда философтордун эки вариант бар. Мен ойлогонум биринчи кезекте бул парламент керек. Эң биринчи кезекте Эң биринчи, эң маанилүү институт бул парламент. эмнеге? Эмнеге дегенде, биз башынан айтып келатпайбыз, жана көпчүлүкпүз, биз эл жана 7 миллионбуз, жана топтошуп атып партия түздүк деп. Ошолордун баарысынын сүйлөшө турган жери болуш керек. Баарыбыз эгер кичинекей мамлекет болсок, жана Афинадагы жана байыркы гректердей болсок, анда баарыбыз бирге келет элек дагы парламент деген бул баарыбыздын чогулган жерибиз болмок. Ал учурда дагы Делек ал учурда деле парламент болгон, анткени алардын орточо саны байыркы грек мамлекеттеринин, шаар мамлекеттеринин орточо саны 50 миңден 100 миңге чейиндей эл жашаган экен. 100 миң деген чоң мамлекет болгон экен. А бизде азыр 100 миң деген мамлекет дээрлик жок, азыр 5-6 эле мамлекет 3-4 мамлекет болсо керек. Кыргызстан Кудайга шүгүр чоң эле мамлекетпиз. ооба. Ошондой биздей мамлекетте парламент бул так ошол биз азыр биз айтып аткан пикирлешүүнүн, пикир алмашуунун, сүйлөшүүнүн, диалогко келүүнүн жана компромиссти куруунун ордосу бул парламент болуш керек. Парламентке кимдер келиш керек? Парламентке ошол биз менин атымдан ушул сүйлөйт деп тандаган кишилер келиш керек. Жана бирок менин гана эмес, мен сыяктуулардын, мени менен макул болгон пикирлештердин баарыбыздын кызыкчылыгыбызды ушул чагылдырып бериш керек ортодо жанагы чоң жыйында деп тандашыбыз керек. Аны бир тандоонун оңой жолу ошол партияларды курсак, партия уюшуу болсо, ошол аркылуу парламент түзөбүз. Эмнеге парламент биринчи орунда деген себеби, анткени биз түпкүрдөн келе атпайбызбы? Жакшы жашоо, кыялдагы жашоо деген бул катардагы киши үчүн кыялданган жашоо. Эгерде элитанын же президенттердин кыялданган жашоосу болсо, анда үстүнөн ылыйга түшмөкпүз. А биз ылыйдан өйдө келе атабыз. Туптура белгилеп кеттиңиз. Ылдыйдан өйдө келе атканда, демек ошол жөнөкөй кишилердин пикирин, көз караштарын чагылдыруу үчүн эң биринчи кезекте парламент керек. Ошолор анан башка институттарды түзүш керек. Парламентпи? Парламенттен кийин анан парламентте дейли, элестетели, ошол идеалдуу парламент түздүк. Биздеги парламент Канча депутат болуш керек ал парламентте сиздин оюңуз боюнча? Мен ал эми өтө эле так биздин философиябыз кичине жетишелбей калат ага. Экөөбүздүн. Бирок азыркы биздеги парламент саны 90 киши менимче азык кылып атат. Анткени бизге сөзсүз түрдө ошол азайтканыбыздын бир себеби болуп атпайбы? Бир себеби, болбогон себеп бул экономия. Өтө көп акча жеп коюп атат деген. Бул менимче бул мамлекет үчүн уят себеп. Аны шылтоо кылбаш керек болчубуз. Бирок экинчи бир аз жөндөөрөөк себеби, айтышат, көп болгондо артык баштар көп болуп кетет экен. Ар кандай ою жок, сөзү жоктор деле отура берет экен, балыктай болуп же суу жуткандай болуп деп. Анан азыраак киши болсо баарысы катышып калат, баарысы сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк алып калат деп. Бирок менимче ал туура эмес. Бир аз биздикинен көбүрөөк болгондо эмеге карашыбыз керек да? Мүмкүн социологиялык изилдөөгө барышыбыз керекпиз. Социологиялык, демографиялык изилдөөнүн негизинде
канча ар бир аймактар сайын, мына областтар сайын, шаарлар сайын карап чыкканда кандай негизги топтор бар, негизги кызыкчылыктардын топтору бар. Аны социологиянын методологиясы өнүккөн. Аны дагы эле аныктап берет. Ошолорго жараша мисалы үчүн канча болгондо, мисалы үчүн 100 болгондо жетиштүү болобу? Ушунча көп түрдүүлүктү чагылдырууга. Ушундай суроого жооп берсек, менимче мурда 120 болчу. Ошо бойдон эле калтырыш керек эле. 30-ун кемитип койгондон биз эч нерсе уткан жокпуз менимче. Бирок бир аз көп түрдүүлүк азайып калды. Мейли дейли, бир саны эң маанилүү нерсе эмес. Бирок 90дон ылдый кетсек, анда парламент болбой калат, анда жөн гана бир чогулуш болуп калат. Парламент боюнча сөз болгондо депутаттардын кол тийбестиги болушу керекпи? Эгер бизде кыялдаган идеалдуу коом болсо, кереги жок болмок. Анткени андай коомдо депутаттар корко турган эч нерсе болбош керек. Бирок бир аз реалдуулукка бир аз жакындаталы, анткени бизде ошол көп түрдүүлүктөн улам атаандаштык бар. Анан атаандаштык кээде аша чапкан жагына өтүп кетет. Атаандаштыктан душмандыкка да өтүп кетет. Анан ар кандай дагы кырдаалдар бар. Ошол биздин өкүлдөрүбүз биздин атыбыздан эркин сүйлөсүн. Биздин көз караштарыбызды, пикирлерибизди толук бекитпей, толук биздин атыбыздан сүйлөсүн десек, анда эркиндик болуш керек. Ал эркиндик ошол коопсуздук кепилдеп бергенден кийин болот. Демек, кол тийбестик болуш керек ошондо. Кол тийбестик бул ошол депутат эркин эч нерседен уялбай, тартынбай ишин алып барсын деген максатта берилет да. Парламент боюнча сүйлөштүк. Эми мамлекет дегенде президентсиз элестетүү мүмкүн эмес болуп атат да. Президенттин ролу кандай болуш керек? Эми президенттин ролуна келели. Эгер айтып атпадыкпы, парламентти түздүк, биринчи кезекте бул парламентти биринчи түзгөнүбүздүн себеби ошол калың элдин үнүн кичине азайттык. 7 миллионду 90го азайттык. Алар сүйлөгөндө эмнени сүйлөйт? Алар ар биринин ошо муктаждыктарын сүйлөйт. Мага коопсуздук керек. Мисалы үчүн, коопсуздуктун моундай жагы керек. Дагы шарттардын мындайлары керек, ыңгайлуу мындайысы керек, же мен толук кандуу көөдөнүм мааниге толгондой жашоого жетишүүм үчүн мындай шарттар түзүлүш керек деп айтылды. Эми ошону кантип уюштурабыз дегенде аткаруу бийлик керек. Анын баарысын аткарыш керек. Анткени парламент келди, парламент ортордо сүйлөштү, ошол биз муктаж болгон шарттарды түзүп берүү үчүн толтура мыйзам кабыл алды. Коопсуздук мындай болуш керек, мындай мыйзамдар кабыл алынышы керек, жумушсуздук болбошу керек, же жана башка да, билим берүү болуш керек, социалдык камсыздоо болуш керек, жана башка. Ушулардын баарысын аткарыш керек да. Бул аткарууда формалар ар кандай. Бийликтин формалары, конституциялык формалары ар түрдүү. Бизде азыр президенттик форма. Бийликтин формасы президенттик башкаруу. Президент деген ким? Биздин азыркы конституциябызда бул президент эбегейсиз чоң күчкө ээ болгон эң жогорку деңгээлдеги мамлекеттик фигура, мамлекеттик кеңсе. Бирок парламенттен өйдө эмес, парламенттен көз каранды эмес, өз алдынча болуп калган. Анан биздин азыркы жазылган конституцияга ылайык ошол эле кезде мамлекет башчы жана аткаруу бийлигинин дагы башчысы президент. Мурда антип жазылчу эмес. Мурда аткаруу бийлигин премьер башкарчу, а президент баарынын үстүнөн туруп калчу. Азыр аткаруу бийлигин толук президентке жүктөлгөн. Бул туура, жана ушуну толук кандуу биз конституциябызда жазылгандай ишке ашырышыбыз керек. Жанагы конституция иштеш керек да. Бул деген ошол президент бул аткаруу бийлигинин ар бир тармагы, коопсуздук тармагында кайсы мекемелер бар? Ички иштер министрлиги бар, коопсуздук мекемеси бар, комитети бар, коргонуу комитети бар, жана башкалары. Жана ыңгайлуу шарт түзгөн министрликтер кимдер? Билим берүү министрлиги, илим министрлиги, социалдык коргоо министрлиги, жана башкалар. Дагы кайсы башка мекемелер баарысынын иштерин көзөмөлдөп, баарысынын жетекчилери акырындап барып келаткан жерибиз бул кишилердин мааниси өтө зарыл болуп атат.
кеңселерди түзөбүз, ошолорду кимдер анан институттарды түзөбүз, институттарды кимдер айдап кетет. Институт деген бул машина сыяктуу. Ар бир машинеге айдоочу керек. Президент эң үстүндө, ошол айдоочулардын эң үстүндө турган башкы айдоочу дейли. Диспетчер эмес, анткени диспетчер билбейт. Президент баарысын башкарып турат, дайындап турат, көзөмөлдөп турат. Ошол иши өтө маанилүү. Анткени көптөгөн жерде биз буга чейин да жана айтып келбедикпи? Биз азыркы 5 жылда болгон бир маанилүү өзгөрүү жана жетишкендик Кыргызстанда бул аткаруу бийлигиндеги тартиптин орногусу, жоопкерчиликтин күчөтүлүүсү. Көптөгөн жылдар бою президенттик институт алсыз деле болгон эмес. Бирок кандайдыр бир себептерден улам тармактык министерстволор, ар кандай башка институттар чаржайт болгон. Дээрлик мындай биз бир указ болсо, же приказ, же ар кандай мыйзамдар кабылданса, алардын ишке ашырылышы көзөмөлгө алынбай калган, же көзөмөлгө алынса деле кандайдыр бир себептен ишке ашпай келген. Анан кечке бир немеси болгон, анын натыйжасында ким көзөмөлдөгөн президент болобу мурда, ким болсо ишке иштей албайт экенсиң деп кетире бермей болгон. Кечке элдер алмаша берген. Институт эгер машиненин айдоочусу кечке алмаша берсе, машина бузулат. Айдай албагандардын кечке алмаштыра берсең, машина бузулат. Ошол сыяктуу эле бир министерствого кечке жыл сайын алмаштыра берсең, ал министерствонун эмеси кетет, ырааты кетет, күчү кетет. Акыркы кезде менимче ошол азыркы президенттик мыйзамдын, президенттик башкаруунун бир чоң жетишкендиги бул мамлекеттик аткаруу, мамлекеттик бийликти ишке ашыруудагы туруктуулук жана ошол тартип жоопкерчиликтин бир топ өлчөмдө күчөтүлүүсү болду. Президентти эл шайлаш керекпи же парламент шайлаш керекпи ошондо? Бул жерде менде кандай негизи президент азыркыдай биздегидей күчтүү президент болуш үчүн ал эл шайлаш керек. Президент парламенттик шайлоо, парламенттик системаларда эгер башкаруу системасы парламенттик болсо, анда президентти же парламентке кошо дагы бир кайсы бир институттардын топтому болушу мүмкүн эле. Мисалы үчүн айыл кеңештер жана башкалар. Кыскасы жалпы эл тарабынан шайланбайт болчу. Бизде бир мүмкүн жаңылыштык ошондо кеткен. 2010-жылы жана 15-жылы парламенттик система түзгөндөй болдук, бирок ал чала парламенттик система болуп калды, аралаш система болуп калды. Парламент деле шайланат, толтура ыйгарым укуктар менен конституция боюнча, бирок эл президентти деле шайлайт. А президенттин мандаты түздөн түз элден келгенден кийин ал парламент менен эсептешүүгө муктаждыгы жок. Азыркы системада болсо, биз эми президенттик системада, күчтүү президенттик системада жашап атабыз. Парламент ал президенттин үстүнөн үстөмдүк кыла албайт. Демек, президенттин ыйгарым укугу жана мандаты албетте сөзсүз элден келип чыгып атат. А президенттин өзүн ким башкарат деген суроо туулат. Президент башкарып атпайбы? Ушун жанагы бийликтин вертикалын, аткаруу бийлигинин вертикалын баштан аяк толук бойдон президент мойнуна алды. А президент кимге жооп берет дегенде, эми формалдуу түрдө конституциянын алдында парламент, эл алдында жооп берет. Президент элге жооп берет. А элге жооп берүүсүнүн механизми кандай? 7 миллион элдин алдында кантип президент жооп берет дегенде, бирден бир формалдуу бир механизм бар, бул шайлоо. Мына эртең буюрса президент өзү айтты, кайра шайлоого барам деп. Ошол шайлоодо эл канчалык макул болгон болсо, акыркы 6 жылдык бийлик үчүн ишине ыраазы болсо, ошого жараша добушун берет. Бирок менимче бул өтө минималдуу механизм. Бул 5 жылда бир келе турган азыркы шайлоо боюнча. Анын ар кандай чектөөлөргө дуушар болгон механизм. Мындан башка дагы механизмдер болуш керек. Бул кайсы механизм? Бул кайра эле жанагы уюшуу жана сөз эркиндигинин негизинде болгон президент менен элдин ортосундагы диалог болуш керек. Анан сөзсүз түрдө парламент жана биз биринчи түптөгөн институт катары парламент эл өкүлчүлүгү, элдин оозу, элдин көзү, элдин кулагы делген институт президент менен тыгызыраак байланышта болуш керек.
Президент парламенттин алдында мындай иштер аткарылды, мындай иштер болуп атат деп сүйлөп турушу керек. Анткени парламент деген түшүнүшүбүз керек, бул 90 киши эле эмес. Бул 7 миллион киши. Парламенттин алдында сүйлөө деген бул элдин алдында сүйлөө деген. Ошол механизмди биз күчөтүүбүз керек деп ойлойм. Келаткан Тагыраак жооп берсеңиз, ошондо азыр биз куруп жаткан мамлекетте президент эл тарабынан шайланабы? эл тарабынан шайланат, ооба. Аткаруу бийлигинин башчысы болот. Аткаруу бийлигинин башчысы. Эми тактай кетейин Айбек мырза. Эгер мен биздеги азыркы болуп аткан нерсени айтып атпайбызбы? Эгер такыр мындай абстрактуу түрдө кандай бийлик түптөлүш керек дегенде менде мен саясаттануучумун да, мен эгер саясатчы болсом айтмакмын. Мен кесе айтмакмын. Же президенттик форма эң жакшы, же парламенттик форма эң жакшы, же башка деп. Саясаттануучу катары мен толтура мамлекеттердин тарыхын же кейстерин, мисалдарын карап көргөндөн кийин идеалдуусу жок алардын. Баарысынын кемчилиги бар. Жана ар бир жакшы иштеп атат деген башкаруу системасы так ошол мамлекет үчүн, тиешелүү мамлекет үчүн жакшы система. Ошол системаны көчөрө келип башка бир коомго орнотсо, ал иштебей калышы мүмкүн. Толук иштебей калышы мүмкүн. Андыктан ал түздөн түз ошол коомдун контекстине, тарыхый, маданий, экономикалык жана башка факторлоруна тиешелүү нерсе. Кыргызстанга парламенттик система иштеп кетеби жакшы, же президенттик дегенде бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, президенттик система жакшыраак окшойт. Парламенттик система куруубуз зарыл, бара-бара. Биз азыр идеалдуу менен башынан түртүп келе атпайбызбы? Парламенттик системаны башынан эле түртүп кетүүгө мен ойлоп атам, бизде ал иштебей калат экен. Анткени парламенттик система жакшы иштеп кетүүсү үчүн жанагы күчтүү партиялар керек. Эгер биз башында айта кеттик, азыр элдер уюшуусу мүмкүн эркин болуш керек, жана ошол уюшуунун негизинде партиялар түптөш керек деп. Эгер ошол биз айткандай алгоритм менен партиялар түзүлүп, эгер парламент ошонун негизинде түзүлсө, анда парламенттик системага өтүшүбүз керек. Анда парламенттик система деген эмне? Ал биз парламент түзбөдүкпү эң башында? Эң биринчи институт катары бизге керек болгон парламент түзүлдү. Ошол парламент анан аткаруу бийлигин түзүш керек. Биз эмес. Ошол парламент аткаруу бийлигин түзүш керек. Бул деген даана парламенттик система. Азыр сиз сунуштап жаткан система, мисалы, аткаруу бийлик сөзсүз түрдө президент болот. Шайлангандан кийин өзүнүн командасы менен келип иш жүргүзүп кетет, Азыр ошондой болуп атат. Эгер биз кайра биздин сценарий боюнча парламентибиз партиялардын негизинде түптөлдү, жана ошол парламентибиз түздөн түз аткаруу бийлигине таасир бере ала турган, аткаруу бийлигин жөндөй ала турган институт болду. Анда президент өз алдынча башка бир команда менен келүүсү анда анчейин логикага жатпай калат. Анткени эгер биздин парламентибиз азыр айткандай парламент болсо, анда сырттан башка команда алып келүүнүн кажети эмне? Анда парламенттин логикасы бузулуп калып атпайбы? Анда президент, эгер ушу парламенттик система болчу болсо, парламенттин ичинен министрлер да чыгыш керек, премьер-министр чыгыш керек, негизги министр, башкы министр болуп. Жана мүмкүн анда президент керек эмес болуп калат. Биз идеалдуу коом түзүп атпайбызбы? Идеалдуу коомдо, идеалдуу түпкүрдөн келаткан жерде мүмкүн анда биз президенттик эмес парламенттик системага өтүшүбүз керекпиз. Азыр мен эмнеге президенттикке өтүп кеттик? Азыр ортодон эле жана бизде болуп аткан нерсеге көз чаптырып анан айтып атпаймынбы? Бизде акыркы 5 жылда болуп аткан буга чейинки бир орчундуу саясий оорубузду бир аз жеңилдетип оңдоп келаткан бул ошо президенттик системанын алдындагы аткаруу бийлигинин тартиби, аткаруу бийлигинин күчтөнүүсү болду. Бул бүгүнкү биздин президенттик система бул биздеги кыялдагы коомдон келген жок. Бул менимче биздеги узап келаткан
системдүү түрдө байкалып келаткан кемчиликтерден улам келип атат. Анткени биз экөөбүз элестетип аткан кыялдагы таза жана фундаменттен баштап, пайдубалдан баштап курулуп келаткан коом болгон жок да. Бизде тескерисинче коррупцияга батып калган коом болдук. Партияларыбыз иштебей калган коом болдук. Аткаруу бийлиги такыр чаржайып коррупцияга малынган аткаруу бийлик болду. Туруксуз болду. Мыйзамдарыбыз туруксуз бир мыйзамдардын тутуму болуп калды. Ушундай кырдаалда элдин көпчүлүгү колдоп, сурап, күчтүү президенттик системага келдик. Мен айтар элем, ошо азыркы президенттин бийлиги, Садыр Жапаровдун бийлиги, жалпы эле ошо 21-жылы кабыл алынган конституциянын келгендиги бул жыргап кеткенден эмес, муктаждыктан келген система. Президент канча мөөнөткө жана канча жолу шайлануу укугуна ээ болуш керек? Президенттик системада жашап аткандан кийин муну улай кетебиз. Мөөнөттөрү чектелүү болуусу өтө маанилүү. Президент азыр эл аралык тажрыйбада калыптанып калган 2 мөөнөт. 1 мөөнөт өтө сейрек кездешет. 2 мөөнөт жетиштүү менимче. Анткени президентти шайлаганда биз жана тажрыйбасы, күчү, акылы жетилип турган кишини шайлашыбыз керек. Ошондой жетилип турган киши көбүнчө 10 жылда берет. 10 жылдан кийин ал кишинин мүмкүнчүлүгү дагы, акыл ээси, күчү, ден соолугу тая баштайт. Аны эске алышыбыз керек. Президент институту башка институттарга караганда басымдуу болуп кетпеш үчүн кандай система иштеп чыгыш керек? Ошол баланстык антип курса болот? Президенттик азыркы системабыз чындыгында өтө ошондой коркунучу бар. Президенттик күчтүү президенттик система түзгөнбүз. Конституция кабыл алганбыз. Президенттин жооп берүү жана жоопкерчилик сезүү механизмдери өтө чектелүү. Жана айткандай, ал шайлоо гана. Курултай дейбиз, курултайды баарыбыз көрүп атабыз 5 жылдан бери ал эч кимди жоопко тарта турган институт болгон жок. Эми ал мүмкүн башынан эле ошондой болгон, аны күтпөш керек болчу. Курултай институту керекпи? Биз куруп аткан азыркы Менимче керек эмес. Кереги жок. Менимче керек эмес. Ал артык баш институт. Бирок эгер курултай деген сөз жакса бизге, биз анын формасын такыр башкачараак кылышыбыз керек. 1 жылда бир жоголуп келген 700 киши менимче эч кандай бир артык баш нерсе болуп атат. Президенттин немени түздүк, 2 жылдык, 2 мөөнөттүк чектөө болду. Бул бир жана контролдоо функциясы. Бирок ал башы менен аягын гана чектеген механизми. Экинчиси шайлоо дедик, бул ортодо бир келе турган гана механизм. Андан кийин жана айттык, бул партиялар сөз эркиндигинин негизинде уюшкан жарандардын активдүүлүгү жана ал активдүүлүктүн ар кандай формалары, бул бейөкмөт уюмдар, жарандык коом уюмдары, өзгөчө медиа уюмдар, журналисттер, азыр эми журналистиканын талаасы такыр өзгөрүп баратат. Ошол эле подкаст, блогер, соц тармактардагы активдүүлөр, буларды ошол мурдагы журналист сыяктуу карашыбыз керек. Анткени функциясы ошол эле. Ушулардын баарысынын активдүү суроо берип үн ката алышы бул президенттик бийликтин бир аз жоопкерчиликке тартылып туруусунун бир кепилдиктери. Анан кайра эле башында айткандай парламент күчтүү институт болуш керек. Абдан жакшы. Сот бийлиги кантип куралат? Кантип куралышы керек? Жана башында айтпадымбы? Жана коомду элестеттик, коом эмнеге муктаж экендигин элестеттик, эми институттарга өтөлү дегенде айттым эле. 2 институт биринчи болуп келиш керек деп. Биринчисинде парламентте айттык, дагы бирөөсү бул сот. Анткени көрсө, мамлекет жок, эч кандай институт жок деген кезде деле сот керек экен. Анткени 2 адамдын талашы бул институттар барбы, жокпу дегенге карабайт экен. Анткени башынан бери айтып атпайбызбы? Адамдар бул көп түрдүүбүз. Адам коому көп жана көп түрдүү. Биз 7 миллионбуз жана ар бирибиз ар башкабыз. Демек сөзсүз пикир келишпестиктер жыгат.
кызыкчылыктардын кагылышуусу чыгат жана ошондой көптүрдүүлүктүн негизинде кээде конфликттер болот. Ал конфликттерди адилеттүү чечүү үчүн сот керек. Демек сот бул парламентти күтүп тура албайт жана аткаруу бийлигин да күтүп тура албайт. Сот көз карандысыз. Мына көрүп атпайсызбы? Соттун көз карандысыз болушу керек дегени ушундай түпкүрдө жатат экен. Анткени сотко болгон коомдун муктаждыгы башка институттарга эч кандай тиешеси жок. Президентке же министрликтерге же парламентке тиешеси жок. Сотко, адилеттүү сотко муктаждыгыбыз бул биздин адам коомунун табиятынан келип чыккан нерсе. Башка эч нерсе болбосо деле сот керек. Анан ошондуктан сот керек. Мен дароо айта кетейин, уккандар дароо таанып билсе керек, Джон Лок деген философ болгон, англис. Ошонун эмесиге таянып айтат, бирок ал жалгыз эмес, андан башкалар да бар. Айтат, сот керек жана сот адилеттүү чечиш керек. Кантип адилеттүү чечет? Эгер башка институттар жок болгондо, өтө бир баштапкы деңгээлде болгондо, биз мисалы үчүн экөөбүз бир нерсени талашып калсак, биз экөөбүз тең ишенген гана бир киши сот боло алат. Мага жакыныраак бирөө сот боло албайт. Сизге жакыныраак бирөө сот боло албайт, анткени биздин ортобуздагы маселени ал бейтарап чечип бере албайт. Демек, ошол принцип дагы кайра эле логикалык жактан түптөлгөн. Бул соттун нейтралдуулугу, бейтараптыгы, беспристрастность деген. Беспристрастность болгондо, эч кимге жан баспай турган болгондо каяка жан басыш керек? Ошон үчүн мыйзам керек. Сот адилеттүүлүгүн камсыздаган мыйзамдар. Соттун чечимдери толтура мыйзамдардын негизинде болот. Бул кылмыш мыйзамы биринчи кезекте, анан соттун алып жүрүүсүнүн өзүнүн башка мыйзамы, кылмыш процессуалдык мыйзамы, административдик кодекс жана башка толтура мыйзамдар бар. Ошолордун негизинде болуш керек, анткени биз экөөбүз тандаган сот же азыркы калыптанган килейген сот системасы өз билемдик менен чечип койбош керек. Ал жазылган мыйзамдын тамгасына жараша чечиш керек. Ошондо мен жеңилип калсам же сиз жеңилип калсак, демек сот ушундай деп чечти. Экөөбүз тең ошо ишенип келген институт ушинтип чечти, демек адилеттүүлүк ушундай экен деп кетишибиз керек. Демек ушундай сот болуш керек. Сот кантип табабыз? Анткени биз эми экөөбүз эле тандап кое албайбыз да. Биз чоң коом болдук. Институттарыбыз бар, аткаруу парламент бийликтерибиз бар. Сотторду кантип тандайбыз дегенде, кайра мунун татаал бир процедуралы болуш керек. Сен болосуң деп эле эч ким бир сотту тандап кое албашы керек. Анткени ал бир топ фильтрлерден өтүш керек. Азыр кайсы бир деңгээлде биз так ошондой фильтрлерден өткөрүп атабыз. Соттор биринчиден аттестациядан өтөт, билими, анын этикалык жана профессионалдык, кесиптик жана айкындуулугу, сапаты, ишинин сапаты баарысы текшерилиши керек. Анан кийин ал немеге сотторду тандоо комиссиясына өтүш керек. Андан кийин ал парламенттин кабылуусуна өтүш керек. Андан кийин парламентте жактыргандан кийин президент кол коюп коюш керек. Президент өзү негизинен чынын айтканда тандабашы керек. Жалгыз киши да эми баары бир президент өзүнүн жоопкерчилигине албаш керек. Ушул сотко жарамдуу деп. Президент билбейт да аны. Президенттин баса элестетип көрүңүз, биздин азыркы система боюнча президенттин бир күндө канча суроого жооп бериш керек, маселе чечиш керек. Жүздөгөн, мүмкүн миңдеген. Ар бирине ийне жибине кире албайт. Ал физикалык жана реалдуу мүмкүн эмес. Сотторду дайындоодо эң негизги тандоо процесси ошол президенттин кол коюусуна чейин болуш керек. Президенттин колуна келгенде ал чечилип калган маселе болуш керек. Анан эң сапаттуу, эң ишеним туудурган кишилер сот болуп дайындалышы керек. Анан сот жоопкерчилик тартканда биринчи кезекте азыр айтып атышпайбы? Финансылык жактан көз карандысыз болуш керек деп. Ар бир жеке суд мүчөсү, мисалы үчүн маянасы өтө жогору болуш керек. Ал эч кимден парага, акчага көз артпаш керек. Аны бердик дейли. Экинчи жагынан соттун жумуштан алынуусу дагы жана дайындалуу сыяктуу эле өтө татаал болуш керек.
жумуш бизде дайындоо жагы бир топ жакшы, а бирок жумуштан алуу жагы бизде оңоюраак болуп турат дагы деле. Жумуштан алынуусу деле ошондой фильтрлерден, мындай көп тепкичтерден өтүш керек. Эми албетте ашкере бир ап-ачык эле чоң өзү кылмыш кылып койсо, аны далилдөө оңой болуп турган болсо, албетте аны бир өзү бирнекени урдап койсо же сатып койсо же атып койсо бирөөнү, ал турган нерсе. А бирок жалпы ишинин сапатынын негизинде жумуштан алынган сот ал оңой алынбаш керек. Ошондо ал сот коркпой адилеттүү чечим кыла алыш керек. Ага парламент деген бул саясий институт. Саясий дегенде ал талаштардын ордосу. Парламент соттун ишине кийлик албаш керек. Оңой кийлик албаш керек. Анткени сот саясаттан улак болуш керек. Атайын кызмат кимге баш ийиш керек? Мисалы УКМК. УКМК азыр ошо башкача болуп атпайбы? Бизде кайсы бир себептерден улам ал аткаруу бийлигинен сыртта болуп калган. Аткаруу бийлигинин бир бөлүгү эле болгону туура болсо керек деп ойлойм. Жана атайын коопсуздук кызматы, биз атайын кызмат деп айтабыз, ошо мамлекеттик коопсуздук кызматы жөнүндө айтып атабыз. Менимче биринчи кезекте бул парламент алдында жоопкерчилик тартыш керек. Парламент дегенде мен баарыбыз түшүнүп турушубуз керек. Парламент бул татаал институт. Мунун деле ичинде профилдик комитеттери бар. Мунун ичинде ар кандай фракциялары бар, анан дагы эмелер аппараты бар. Атайын кызмат парламенттин алдында толук жооп бербеш керек дегенде кээ бирлер жөө келтирет. Анткени алардын толтура сырдуу, купуялуу иштер болот. Коопсуздук деген бул ачык трибунадан талкууланбаш керек деп ошондой жөө келтирет. Ооба, андай нерселер ачык талкууланышы мүмкүн эмес, талкууланбасын. Бирок парламенттин ошо жабык эшик аркасында деле контролдоо функциялары көп. Жана эл аралык тажрыйбада биз көрүп эле жүрөбүз. Парламенттердин алдында коопсуздук кызматтары жоопкерчилик тартпаса, анда бул өтө кооптуу институтка айланат. Так ошону биз мына 5 жыл бою көрдүк. Анткени биз эме экен да, коопсуздук кызматында эң чоң деңгээлдик, өбөгейсиз чоң купуя жана компетенттүүлүктөр, ыйгарым укуктар берилген. Аларга коопсуздукту кепилдөө боюнча ар кандай мүмкүнчүлүктөр берилген. Сырдуулукту жоюп беришкен, ага ачып жанагы жеке турмушка деле киргенге мүмкүнчүлүгү бар. Ар кандай кишинин ар кандай жылдар бою кылган аракетин билип чыгууга досьелери бар. Андай уюм эгер толук кандуу жооп берип турбаса, контролго алынбаса, анда ал өтө коркунучтуу уюм болот. Аны биз мисалы үчүн ошол КГБ деген уюмдун өзүнөн көргөнбүз. КГБ деген бизде мисалы үчүн репрессиялар дегенде ошол КГБлардын эмесинен чыккан ойлор, аракеттер. Чыгыш Германияда штази дегендер болгон, элдердин ар бир жеке жашоосуна көз салып, жанагы кухняда айткан сөздөрүнөн бери сууруп чыгып, ошонун негизинде соттогон. Андай болуп аша чаап кетпеш үчүн жана анын ошол көзөмөлдөө функциялары күчтүү болуш керек. Анан экинчи жагы ал көзөмөл гана эмес, анын негизги ишин алып барган эмеси дагы мыйзамдар дагы чектелүү болуш керек. Чаржайыт болбош керек. Менимче ошол жагынан дагы биз мындай чоң бир ревизия кылышыбыз керек. Атайын кызматтын конкреттүү чектелген бир талааларда гана, тармактарда гана аракеттениши керек. Ар жака кирип кете берүүгө укугу болбош керек. Андай жол болбош керек. Анан албетте президент аны бүгүнкү күндө түздөн түз дайындап текстеп турган президенттик кызмат. Бирок жана эле биз айткандай, президенттик кызмат биздин системада, азыркы системада аны контролдоп калууга эч бир реалдуу мүмкүнчүлүгү жок. Анткени президент кирише албайт. Анчалык деңгээлде, анчалык тереңдикте ар бир суроонун аркасынан жүрө албайт. Убактысы жок. Демек, ошол жана парламент аркылуу, анан парламент деле эмне дейт? Парламент дагы сырттан маалымат алып турат.
ошондой журналисттерден маалымат алат, иликтөөчү журналисттерден маалымат алат, ошонун негизинде суроосун берет, тескейт. Демек ошол кайра эле сөз эркиндиги жана маалымат эркиндиги, иликтөө, изилдөө эркиндиктери булар дагы ошол ар бир институттун анын ичинде коопсуздук институтунун туура иштөөсүнө болгон муктаждыктар. Жергиликтүү башкаруу боюнча биз элестеткен мамлекетте жергиликтүү өз алдынча башкаруу принциби иштеши керекпи? Ооба, сөзсүз. Менимче биз элестеткен жакшы мамлекетте биз айттык, бул чоң мамлекет. Баштан эле дароо моюнга алып атабыз. Биз 7,5-7 миллион элбиз. Эгер кичинекей мамлекет болгондо ал борбор шаарыбыз ошол жергиликтүүсү деле ошол болмок, борборубуз деле ошол болмок. Биз чоңураак эле мамлекетпиз. Андыктан ошол 7 миллионду топтоп келип, мисалы үчүн ошо 7 партия болсун дейлик, ал деле жетишсиз. Анткени барып келип баары бир борбордо чечилчү маселелер биздин муктаждыктарыбыздын баарысын эске ала албайт. Баарысын чече албайт. Борбордо чечилчү маселелер ошол 7 миллионубузга тең тиешелүү маселелер болуш керек. Бир жерде жашаган 1 миллионубуз үчүн тиешелүү гана маселе болсо, же дагы бир областта жашаган 300 миңге гана тиешелүү маселе болсо, ошол жерде чече турган, ошого күчү жете турган, компетенттүүлүгү жете турган жергиликтүү башкаруу болуш керек. Жергиликтүү башкаруу бул ошо мамлекеттик башкарууну эффективдүү, экономдуу, ыкчам кылуунун бирден бир адам ошо саясий тажрыйба ойлоп тапкан ыкмасы. Бул дагы жана логикалык, конкреттүү эле ачык айкын себеби бар пайда болгон себеп. Ошо себеби маселенин баарысын бир жерден чечсең, ал эч кандай чечилип да бүтпөйт, ынанымдуу бир сапатта да чечилбейт, жана убакытты да эч качан ыкчам болбойт. Ошондуктан жергиликтүү бийлик чече турган маселелер болуш керек, ошону чече билиш керек. Эми жергиликтүү бийлик бар бардык жерде. Жергиликтүү бийлик ошо айыл өкмөтүбүз бар бизде, же ар бир мамлекетте эле бар. Бирок кайсы жергиликтүү бийлик системалары начар, же жана биз айтып аткан жана ыкчам, эффективдүү, экономдуу жергиликтүү башкарууну камсыздап бере албай жаткандар кимдер? Көз карандылар. Биз бийлик, жергиликтүү бийлик ар бир кичинекей шаарчага же район борборуна бийликти орнотуп туруп, анан ал бийлик кайра эле бирдемкени чечерде борбордон телефон кутуп же сагалап борборго барып келчү болсо, анда анын мааниси эмне? Биз так ошо маселени чечиш үчүн койбодукпу ал бийликти деп сурайбыз да коом катары. Туурабы? Демек, жергиликтүү бийлик кайсы бир тармактарда, маселелерде, мисалы үчүн ошол эле билим берүү инфраструктурасын камсыздоодо, мектептердин чарбалык жагын камсыздоодо, же салык боюнча өз алдынча бир салык жыйнап, кайсы бир каражаттарын өздөрү жумшоо боюнча, же кичинекей бир нерселерде, маселелерде өзүнүн каржысынын негизинен бир көпүрө салуу боюнча же жол оңдоо боюнча чечиш керек. Ошон үчүн ал ыйгарым укугу болуш керек. Бул деген децентралдаштыруу керек. Децентралдаштыруу дегенде кызыктай нерсе да бул. Деген сөз баягы артка кетүү, артка чегинүү дегенди билдирет да, туурабы? Ооба. Демек, децентралдаштыруудан мурун централдаштыруу болуп калыптыр. Биз экөөбүз ылдыйдан түптөп келатпайбызбы? Биз ылдыйдан түптөп келатканда башынан эле туура кылышыбыз керек экен да. Башынан түптөп келатып, дароо эле централдаштырып, борборлоштуруп салбай, мурдатан ошо жеринен түптөп келишибиз керек. Ошондо децентралдаштырууна кереги жок. Ансыз деле жергиликтүү бийлигибиз күчтүү бийлик бойдон калмак экен. Демек, биз ошол дароо парламентке секирбей, мүмкүн жергиликтүү бийликтерди түзүш керекпиз. Кээ бир мамлекеттер дагы так ушул негизде түптөлгөн экен, Ооба. Мисалы, АКШны алалык.
Убагында Албетте. штаттар өзүнчө бир мамлекет катары Ооба, иш ооба. жүргүздү да. Негизи Италия мисалы. биз азыр эми мындай гипотеза элестеги сөз жүзүндө гана туруп куруп келатабыз, бирок Ооба. чындыгында көптөгөн мамлекеттерде, азыркы бар мамлекеттерде чындап эле ошондой болгон. Ошол эң жакшыраак кийин пайда болгон мамлекеттердин бири ошол АКШ да. Эми ал жерде деле элдер жашаган, эми алар жок кылып салышкан анын баарысын. Бирок жанагы колонизаторлор бияктан, батыштан, Европадан көчүп баргандар, алар дароо эле азыркы килейген чоң мамлекетти куруп салган эмес да. Алар эң биринчи барып бир кичинекей айыл курган. Ошол айылдын анын айыл башчысын дайындаган. Ошол айылдын анан суусун камсыздаган, көмүрүн камсыздаган, жолун камсыздаган, анан дагы бирөөсү келип дагы бир жерге айыл курган. Анан чогойгон сайын экөө кошулуп анан шаар болгон. Анан шаар башкаруу пайда болгон. Бирок айылдардын ортосунда жана калган мурдагы биринчи институттар, анткени чоңойгон сайын баягы баштапкы первичный деп коет, баштапкы институттар керек болгон. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мисалы үчүн Американын демократиясынын сыры же башаты кайда десе, көпчүлүк тарыхтагылар айтат. Кичинекей шаарчалар дейт. Вашингтон эмес, Нью-Йорк эмес, Американын демократиясы бул кичинекей айылдардан, шаардардан пайда болгон. Ошондон башталган демократия дешет. Бирок анын сактап калуу, ошону жоготуп койбоо бул эң чоң нерсе экен, кыйын нерсе. Анткени чоңойгон сайын жанагы чоң бийлик, үстүндөгү бийлик ылдыйдан тартып алгысы келет экен. Американын саясий тарыхынын эң бир айгышкан күрөш болгон барактары так ошол. Штаттын бийлиги шаардын бийлигинен күчтүүрөөк болуп, шаардын бийлигин тартып алган. Улуттук жана Вашингтондогу бийлик штаттардын бийлигин тартып алганга аракет кылып, кечке согушуп эле жүргөн. Азыр деле муну Трамптын алдында азыр да согушуп атышат ошонун үстүнө. Дагы ошол аракет уланып атат, Ооба. Бизде деле ошол. Бизде деле бир туруп айыл кеңештерине, айыл өкмөттөрүнө ыйгарым беребиз дагы, анан бир туруп кайра тартып алабыз. Бирок менимче тартып алган сайын, демек айыл өкмөттөрү жана жергиликтүү бийликтер өз функциясын аткара албай калат. Анда аткарбаса алар артык баш, анда алар жанагы биз айтпадыкпы, алардын эффективдүү иштегенде алар экономдуу болот, ыкчам болот жана ар бир жергиликтүү коомчулук үчүн эң зарыл болгон, керек болгон нерселерди ошолор эң жакшы кылып чечип берет деген ушундай критерийлердин эч кимисин аткарбай калат. Анда тескерисинче алар артык баш болот, кошумча акча жөн эле кетип калат аларга. Элдин муктаждыгын билбейт, же билсе да айткысы келбейт. Андай жергиликтүү башкаруунун кереги жок. ЖМКларды бекеринен 4-чү бийлик деп атап койбойт го. Биздин мамлекетте дейин мамлекеттик ЖМК болушу керекпи? ЖМКларга болгон мамиле кандай болушу керек? Менимче ЖМК мамлекеттик болбош керек. Экөөбүз куруп аткан мамлекетте жалпы массалык, жамааттык массалык коммуникация куралдары, институттары өз алдынча болуш керек. Мамлекеттик деген момент ошол замат ал бир жактуу, жана бир жактын кабарын экинчи жакка гана, бир тараптуу гана чагылдырган курал болуп калат. Мамлекеттин алдында өзүнүн жана маалымдоо кызматы бар, жана пресс кызматы бар жана башка. Бирок чыныгы журналистика, пресса ал мамлекеттик болбош керек менимче. Мамлекеттик болсо ал сөзсүз сөздүн, коомдо сүйлөнүп аткан маанилердин, сөздүн мазмунун бир жагына ооп кетишүнө түздөн түз өбөлгө түшөт. Бирок экинчи жагы бар. Биздин президент көптөн көп айтып атпайбы? Мына кечээ эле интервьюсунда да кыйтып, дагы айта кетти. Аша жаап кетебиз. Мамлекеттик эмес жана көз каранды эмес пресса болгондо дароо жаман жагын гана айтабыз. Жаман жагын көргөндө да мындай конструктивдүү эмес, тепкилеп, сөккүлөп, түкүрүнүп айтабыз дейт. Ал бар. Анын үчүн эмне кылыш керек? Менимче, биздин экөөбүздүн коомубузда андай болбойт болуш керек. Ооба. Анткени биз башынан эле жакшы коом түзүп атпайбызбы? Ооба. Андай түкүрүнгөн, мүмкүн маданиятсыз же сый менен болбогон пресса бул
Бул дагы ошол коомдун кайсы бир басып өткөн жолунун күзгүсү. Журналисттер өзү эле тура калып эле ушундай мен ушундай заардуу жана түкүрүнгөн киши болуп төрөлүп калбайт. Алар деле ошол коомдун ичинде коомдук үстөмдүк кылып келаткан маданият кандай болсо, алар деле ошол сыяктуу болуп чыгат дагы. Анан кийин кээ бир блогерлерибиз бар эмес беле? Жанагы бир Несахарыбыз бар. Дагы ошол сыяктуу жана түпкүрүп эле тээп кирип барып анан сөкпөйт го эми ар кандай орой мамиле кылып. Анткени коомдун ичинде оройлук көп. Анткени эгер катардагы жаранды сурасаң, көргөн кордугун оройлук менен түкүрүнүп, капа болуп, сөгүнүп айтат, анткени жеткиришкен. Туура коомдо ырааттуу, бири бирин сыйлаган, маданияттуу диалог кура билген коомдо эркин мамлекетке эч кандай көз каранды эмес бийлик, медиа деле, ошо 4-күчү бийлик бутагы урмат сыйы менен айтат. Пикирин деле, сынын деле конструктивдүү түрдө аша чаппай, урматтоо менен алып барат. Анын эч кандай коркунучка негиз болбойт. Эми биз мамлекет куруп жаткандан кийин, түптөп жаткандан кийин биз жалгыз жашабайт экенбиз да. Сөзсүз түрдө коңшуларыбыз болот экен да. Мисалы, Кытайдай илтейген коңшубуз болушу мүмкүн, Орусиядай. Бир жагынан карай турган болсок, туугандарыбыз да болушу мүмкүн, мисалы казак, өзбек сымалчы. Алар менен мамиле кандай курулушу керек? Кантип түптөлүшү керек? Алар менен биринчи кезекте биз чечтик да. Биз өзүбүздүн мамлекетибизди курдук. Башынан бери куруп келатабыз. Бул мамлекет бизге керек жана биз бул мамлекетти курсакпы, курбасакпы эмес, керек деген бойдон курдук. Ушул 7 миллионубуз бирбиз, бир улутпуз деген негизде курдук. Демек, биз кошуналар менен кошулуп кетүү, агылып кетүү же бир жагына ооп кетүү биздин максатыбыз эмес, ал жок бизде андай. Ошондо сиз айткандай ар кандай кошуналардын жанында жашаганда кантсек, ушул биз негиздеп, биз берилип курган өлкөбүз биздин кыялдагыдай жашоо менен улана берет. Эң биринчиси менимче ошол азыркы биздеги айтылып аткан саясат эле, тышкы саясат уланыш керек. Бул көп векторлуу саясат. Досторубуз бир болбош керек, бир тарабы эле дос болбош керек, баарысы дос болушубуз керек. Өзгөчө бизге тийип турган кошуналарыбыздын баарысы менен дос болушубуз керек. Эми мындай Тажикстан сыяктуу, мына 22-жылкы, 21-жылкы Тажикстан сыяктуу кошуналар менен да алакабыз оңку солку болот. Кээде маанилүү нерселерде талашыбыз болот. Андай нерселерде согушпаш үчүн ошол дипломатия өтө күчтүү болуш керек. Эл аралык байланышта жана башка мамлекеттер менен байланышта албетте бул 7 миллион кишинин иши эмес. Баарысы менен баарлашып сүйлөшө албайбыз. Бул мамлекеттик башкаруунун иши. Эң биринчи ошо президенттин иши жана биздин өкүлдөрүбүздүн иши. Алардын ошо эң чоң жоопкерчилиги ушул биз курган могул жердеги жакшы кыялдагы жашоо биздин кошуналардын достугунан же мамилесинен жабыркап калбаш керек. Ошондой кошуналардын арасында мисалы үчүн килейген Кытай бар. Биз аларга салыштырмалуу канча эсе? 20 эсе, 50 эсе кичинебиз мүмкүн. Эсептеген жокмун. Биз курган мамлекетибиз ушул биздин жерибизде курулуп атат. Биз жөн эле таап апачык талаада курган жокпуз, бул биздин жерибиз. Ата бабабыздын жерибиз, киндик каныбыз тамган жер биздин мекенибиз. Ошол сыяктуу эле Кытайлардыкы деле ошол. Кытайлар деле ошентип жашап атат. Демек, биз көчүп кете албайбыз, которунуп бир жагына кетпейбиз. Демек, түбөлүктүү жашоо үчүн ошого тиешелүү мамиле курушубуз керек. Ал мамиле кандай мамиле узак мөөнөт бузулбай кетет? Достук мамиле. Кастык мамиле сөзсүз бузулат. Анткени душман мамиле ким качан душмандык болсо, ал эгер душмандык бүтпөсө, жабылбаса, ал сөзсүз bir күн барып жарылат. Достук жана жакшы аракет ымала, ырааттуу мамиле ошол гана узакка созулушу мүмкүн.
Демек биз ошо Кытай менен дагы ошондой мамилеге курууга аракеттенишибиз керек. Эгер биз Кытайды душман деп, ал баскынчы деп же басып кетет деп, ал бизди селдей болуп каптап кетет деп деген коркунуч менен жашачу болсок, эми ал сыр эмес да азыр бүгүнкү күндө обетер соц тармактар аркылуу Кытайлар көрүп атат, бизде эмне болуп атканын, эмне сөздөр айтылып атканын толук көрүп атат, билип атат. Биздин эмнеден коркконубузду да билет алар. А биз толук бойдон ошону айтып берип атабыз. Менимче андай болбош керек. Биз биринчи кезекте Кытай болобу, эң биринчи биз Кытайды ойлоп атабыз, бирок кайсы гана башка мамлекет болбосун, биринчиден ичтен биз күчтүү болушубуз керек. Өз ара. Бул деген эгемендик. Ошондуктан мына 35 жылдык эгемендигибизди майрамдаганы турганда, ушул сөзгө дагы ушул эгемендик түшүнүгүнө бир 5 мүнөттүк ой толгоо салып коюшубуз керек. Ар бир жаран катары. Эгемендик деген бул эмне деп? Эгемендик бул ар бир жарандын, ар бир кишинин ушул чоң мамлекет үчүн болгон жоопкерчилиги. Биз ошо эл эгемен. Бир президент же парламент эгемен эмес, бул алар биздин өкүлдөрүбүз. Эгемен бул толук өлкө катары, бир өлкө катары 7 миллион эл катары биз эгеменбиз. Ошол эгемендигибизди бекем туруп, аны ачык айтып, бекем ошону эч качан унутта калтырбаганда, кошуналарыбыз ошону түшүнөт, ошону эске алат жана сыйлайт. Анткени эми албетте ал деген мындай абстрактуу караганда эмнеге сыйлаш керек? Күчү толуп атса түртүп эле тээп эле кире берет да деген. Бирок жаманбы жакшыбы, эл аралык байланыш, эл аралык мамилелер системасы түптөлгөн азыр. Ал түптөлгөнүн азыркы бир аз акыркы кездерде кризистер болуп атат, бирок жалпысынан биз дагы Кыргызстан эгемен өлкө катары ошол системанын сакталуусуна же бекемделүүсүнө салым кошушубуз керек. Ошол эл аралык мамилелер системасынын эң ортосунда ошол суверендүүлүк, эгемендик принциби турат. Ар бир чоң мамлекет менен кичине мамлекеттин, жакыр мамлекет менен бай мамлекеттин ортосунда бардыгынын теңдигин сактап турган бул ошол эгемендик принциби. Баарыбыз теңбиз эгемен катары. Ошону Кытай мисалы үчүн көзгө илбей койгон, сыйлабай койгон мисалын эсимде жок. Кайсы мамлекеттин эгемендигин сыйлабай койду деп. Бирок эми дароо билген, изилдеген кишилер дароо сурашат, бул сыйлайт албетте, сөз жүзүндө сыйлайт, бирок анан соодага келгенде, карыз берүүгө келгенде, инвестиция келгенде баары бир сол чөнтөгү менен же сол колу менен эгемендигиңди кыскарта баштайт, аны ага доо кетирет дейт. Андай болбошу үчүн албетте ал биздин жоопкерчилигибиз эл катары, мамлекет катары жана экономикалык система катары биз ага сергек мамиле кылышыбыз керек, уктабашыбыз керек. Эгер мына 49 жылга арендага берилгенин турабызбы? Ошол 49 жыл бою биз өлкө катары уктап калбайбыз да, же коом катары уктап калбашыбыз керек. Аны дайым көзөмөлдөп турушубуз керек. 49 жылдын мына 9 жылы калды дегенде биз унутуп калбашыбыз керек, али убакыт көп деп. Ал бүгүн чечилген нерсе 49 жылдан кийин унутта калат деген нерсе эмес. Аны дайым биз ар бир принцип боюнча, ошо карыз алганда деле ошондой, башка бир инвестиция киргизгенде деле ошондой, ар бир нерсенин шартын так келишип, ошол шарттарды так көзөмөлдөп турган бул биздин өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз жана өзүбүздүн жоопкерчилигибиз. Дагы кайсыл багыттарга, институттарга көңүл бурулушу керек деп эсептейсиз? Ушулардын баарысын айтып келгенде бир нерсени айта элекпиз, бул билим берүү. Анан билим берүү дегенде эң башында айтпадыкпы, жанагы 3 катмардан, 3 бөлүктөн турган жакшы кыялдагы жашоо бул коопсуз жашоо, шарты бар жакшы, ыңгайлуу жашоо жана маанилүү жашоо деп. Билим бул өзгөчө ошол экинчи жанагы ыңгайлуу жашоого зарыл болгон нерсе, анткени билимсиз кишини же билимсиз коомду жумуш менен камсыздоо да өтө кыйын, ага бир шарт түзүп берүү да өтө кыйын, жана кандай гана аракет болбосун, ал билимсиз адам менен бир нерсе кылыш кыйын.
Üçүнчүнү айтпай эле коеюн. Ал ого бетер. Анткени мазмундуу, маңыздуу жашоо бул интеллектуалдык жашоо. Дин дагы, мисалы үчүн, дин менен жашаган, айтабыз го кээде, эң адамдын жашоонун маанисин эң акырында сезе келген бул ошо дин менен таанышканда гана болот деп. Бирок ошого жетиш үчүн адамда чындыгында терең бир билим болуш керек. Эмнеге билимди жакшы айтпады эң акырында мына кошол дегенин себеби, могу жакшы жашоону, кыялдагы жашоону куруш бул билимдүү коомдун гана колуна келе турган иш. Билимсиз коом ал кыялдана албайт. Аны ишке ашырууга турсун. Кыялданууга дагы билим жетишпей калат. Анан бул бир ошо жалпы билимдүү интеллектуалдык деңгээли өтө бийикке созулган, бийикке жетеленген билим болуш керек, коом болушубуз керек. Экинчиден, бул жөн гана баягы жалпы билим эмес. Өзгөчө дагы бир саясий да билим керек. Ошол математиканы, физиканы, биологияны, жана информатиканы билүү бул эң чоң маанилүү нерсе адам катары жашообуздун сапаты жакшы болуш үчүн. Бирок коомдун мүчөсү катары жана баарыбыз бир коомдо жашагандан кийин бир кыялдагы коомду курушубуз керек дегенден кийин ар бирибиз ошол коомду дагы жакшы билишибиз керек. Бул деген саясий билим. Саясий билим каяктан келет? Бул катышуудан келет. Саясий билимди бир партада отуруп мектепте үйрөнө албайбыз. Ал мектепте бул кичине мындай жана фактыларды гана билип коюшубуз мүмкүн. Саясий чыныгы акыл, билим жана мындай зиректик бул саясий катышуудан келет. Саясий катышуу эмнеден келет? Саясий катышуу үчүн эмне керек? Катышууга болгон эркиндик керек. Саясий катышуу эркиндиги, саясий уюшуу эркиндиги жана сөз эркиндиги. Кээ бир диктатуралар бар дүйнөдө. Аттарын атабай эле коелу, ар кайсы жактарда бар. Алар үчүн бийлик 100% баарын өзү билет, өзү чечет. Ал коомдон сурабайт эч качан. Коомго бергенин коом жейт, ичет, бербесе ичпейт, жебейт. Бирок мүмкүн алардын ушунчалык кен байлык болобу, башка болобу, байлыгы ушунчалык ашып атат, ал коомду эч нерсе кылдырбай туруп эле багып кое алат. Андай коомдо андай коом үчүн билимсиз адам, билимсиз коом ыңгайлуу андай бийлик үчүн. Анткени эч нерседен кабары жок болсо, эч нерседен маалыматы жок болсо, көп деле ойлонбосо, аны башкаруу оңой да. Аны койдой кылып, тиягына бир бурасың, биягына бир бурасың, корого камайсың, жашай берет. Биз куруп аткан коом жана Кыргызстандагы коом деле биздин экөөбүздүн кыялындагы коом ал койдой коом болбош керек. Анткени эгер биз чындап эле кыялдагыдай коом деп анан ошо мен айткандай диктатуралар болсо, анда биз ошол бир акылманды табышыбыз керек, анан бир толтура газ же муңай затын табышыбыз керек, болду. Бирок ал ар бир кишинин жашоо сапатына анда эч кандай маани бербейт анда. Андыктан биз куруп аткандай коом үчүн жалпы да билимдүү, бирок саясий да билимдүү, саясий зиректиги бар коом болуш керек. Ошол коом анан парламент менен, өкүлдөрү менен да иштеше алат. Ошондой коом, мисалы үчүн татаал бир реформалар келгенде, бир институттук өзгөрүүлөр келгенде, ошондой гана коом түшүнө алат. Ошондой гана коом, мисалы үчүн президент же министр же депутат келип, урматтуу элим, мындай кылбасак болбой калды, анткени могул мыйзамды же могул нерсени өзгөртпөсөк 5 жылдан кийин биз такыр бир жарга капталабыз десе, түшүндүрүп берсе, коом түшүнөт ошону. Анткени анын акылы, зиректиги, саясий түшүнүгү ошол деңгээлге жеткен. Эгер саясий түшүнүгү, билими ылдый болуп түшүп калса, анда андай коомду бирдемкеге ынандыруу да кыйын, бирдемкени түшүндүрүү да кыйын. Инвестицияга керек эле деп 49 жыл, 50 жылга жер бербесек, арендага бербесек болбой калды деген нерсени түшүндүрүүнүн кыйындыгы бир чети ошол.
коомубуз толук кандуу маалымат ала албай жатат, толук кандуу саясий билим ала албай жатат акыркы кездерде. Анан ошол мындай жакшы калыптанбаган, жакшы өөрчүбөгөн ойлордун, эмоциянын негизинде анан ар кандай сөздөргө барып атат. Демек, бийлик үчүн дагы ошондой билимдүү коом өтө зарыл. Динге кандай орун берет элеңиз мамлекетте? Коом өзү чечет. Дин деген ушунчалык татаал институт. Мен мисалы үчүн азыр диндин адиси катары же терең изилдеп окуп чыкпаган киши катары бир нерсе десем, дароо билген кишилер дароо айтат, сен эмне деп оозанып атасың деп, тантырап атасың дегендей. Бирок мен жалпы саясат таануучу катары айтсам эгер, анткени ар бир коомдо диндин орду бар. Кыргызстан эле эмес мусулман болуп коом куруп аткан. Ар бир кишинин өзүнүн бир диний бир чөйрөгө кошулган жайы бар. Ушунун баарысын эсепке алганда, дин, жана мен айтпадымбы, дин деген бул жанагы үчүнчү бөлүктөгү чоң бир маанилүү нерсе. Жана коопсуздукту дин мүмкүн бере албайт. Аны милиция бериш керек, мамлекет бериш керек, анан бири-бирибизге беришибиз керек. Жанагы ырааттуу жана комфорттуу жашоону дагы экономика берет көбүн эсе, дин эмес. Бирок маанилүү жашоону дин берет. Көптөгөн кишилер үчүн дин так ошол нерсе. Ошого жетишүү үчүн демек диний эркиндик керек. Динди тутунуунун, динди үйрөнүүнүн эркиндиги сөзсүз болушу керек. Анан мажбурлоо да болбош керек. Анткени бул экинчи жагы бар. Жанагы секулярдык деген светтик өлкөлөр качан пайда болду коом? Бул дагы тарыхы жакын эле пайда болгон нерсе да. Светтик деген ошо динден саясаты оолак болгон өлкөлөрдүн пайда болуусунун тарыхы деле дин согушка, күчкө, зордукка көптөн көп өбөлгө болуп кеткендиктен пайда болгон нерсе. Ооба, бул көбүн эсе ошол батышта болгон жана христиан дининин мыкаачылыкка көп жол бергендигинен, мыкаачылыкты актап бергендигинен улам бара-бара ошо светтик өлкөлөр, светтик саясат пайда болгон. Дин саясатка аралашпаш керек деген. Анткени эгер саясат диндин атынан алып барылса, анда дин мындай талап койду, мындай талап койду деп элдин баарысын ар кандай неме кылбайбы? Бир жагына буруп. Качан дин биздин диний жанагы акылыбыз, диний сезимибиз чыныгы биздин муукумузду кандырып, жашообузга маани берет. Өзүбүз эркин, өз каалообуз менен кабыл алганда гана болот. Мажбурлоо менен, байлоо менен, мойнунан жетелөө менен же коркутуу менен орнотулган дин бул албетте бул жеке адамдын жашоосуна жана жалпы коомдун жашоо сапатына терс таасирин берет. Андыктан ооба, дин эркиндиги болуш керек, бирок динди карманган же диндин желегин көтөрүп бараткан кишилердин ага жетелек же ага кошулбай турган кишилерге дагы мажбурлоосу бул менимче биздин коомдо орун албаш керек. Биздин коомдо, биздин мамлекетте экономиканы кантип өстүрөбүз? Кустурабызбы? Же болбосо мамлекеттик ишканаларды ачабызбы? Кандай кылабыз? Биздин мамлекетте, биздин коомдо кустуруу болбойт. Анткени баарыбыз мына кече жакында эле аттуу баштуу байкебиз деле айтты. Кустуруу бул жакшы сөз эмес. Кусунду деген жакшы сөз эмес, негизи эле түшүнүк эмес. Биздин коом кусунду менен багынбаш керек. Тилекке каршы бизде ошондой кубулуш болуп кетти Кыргызстандын акыркы бир нече. Кусунду менен эч кимди бакпашыбыз керекпиз. Бирок ал сөздү туура эмес колдонуп алдык. Биз коррупция менен каршы күрөшүү деген сөздү айткыбыз келди, ошентип айтышыбыз керек болчу. Жана уурулар уурдаганын кайра ордуна келиш керек болчу. Биздин коомдо уурулар болбош керек. Жана болбойт. Эмнеге болбойт? Анткени бизде биринчиден ошо коомдун ичинде биз ылдыйдан өйдө түртүп келатпайбызбы? Ар бирибиз ошо бири-бирибиздин башка кызыкчылыктарыбыз, ар түрдүүлүктөрүбүздү сыйлап, урматтап өскөн коом катары
Биз бирибиздин оокатыбызды бирибиз уурдап алган коом болбошубуз керек. Бирөөнүн оокатынын эсебинен мен байып кетейин, мен семирип кетейин деген коом болбошубуз керек. Андай боло албайбыз да. Анткени андай болчу болсок дароо кошунабыз, баарыбыз бирип калабыз. Анда биз ал коомдон кууп чыгылышыбыз керек. Так баса ошол байыркы гректерде так ошондой болгон. Остракизм деген нерсе болгон. Эгер ушундай жаман коомго каршы аракет кылсаң, алар кууп жиберген. Шаардан чыгарып. Шаардан чыгарып сен коомдон чыгасың, сен коомго мүчө боло албайсың деп. Ошол сыяктуу бизде андайга орун болбош керек. Анан экинчиден бирок мындай реалдуу маанилүү суроо туулуп атат сизде. Сиз суроо берсеңиз, экономикабыз кандай болуш керек дегенде. Экономика ар кандай ар бир мамлекеттин өзүнүн бир жолу, стратегиясы бар эмеспи? Кээ бирлер ошо Дубай сыяктуу экономика куруп атат. Жаркыраган жана 200 кабаттуу имараттар, жанагы элестетүүгө мүмкүн эмес болгон ар кандай көрүнүштөр, жалтыр-жултур бактар дегендей мындай. Бул көргөзмө катары болуп калган. Өтө жасалма. Биздин куруп аткан коомубузда андай жасалмалыкка эч бир керектик жок, муктаж жок. Анткени биздин табигый сонундук табиятыбыздын, жаратылышыбыздын, жерибиздин кооздугу эч кандай 40 кабат же 50 кабат имаратка муктаж эмес. Андай имараттар биздин көркүбүздү бузуп гана коет. Мына тообуз ушундай сонун тообуз бар эле, толтура имараттар тосуп калып атат. Биз тескерисинче ошол Кудай берген табиятта бар болгон кооздугубузду тескерисинче сактап калууга аракеттенишибиз керек. Эми ошону сактап калдык, демек экономикабыз кандай болуш керек? Анткени ал Дубайдыкы ошол экономиканы кууп атып, байлыкты кууп атып ошондой мамлекет курушты да. Эми байкуштар эгер ошондой мамлекет курбаса, алардыкы жөн эле бир курак чөл болмок. Кумдун үстүндө жашамак. Биздегиндей жаратылыш жок аларда. Берилип койгон. Бизде бактыбызга ушундай жаратылыш болуп атат. Демек биз жана экөөбүз куруп аткан коомдо жанагы коомубуздун эң тыңчыкма 5% гана жыргап кетчү жашоо керек эмес бизге. Эң катуу иштеген жана эми бактысы өзгөчө жакшы болуп келген ийгилиги күчтүү болгон 10%ке деле макул эмеспиз. Бизге баарыбыз жакшы жашашыбыз керек. 7 миллионубуздун баарыбыздын өзүбүзгө өзүбүз ынана турган, адамдыгыбыз тепселбей турган, адамдык аброюбуз, сапатыбыз, намысыбыз жерде калбай турган жашоо болуш керек. Демек экономикабыз баарыбызды камтый ала турган, баарыбызга ошол экономикада орун боло турган жана аракетибизге жараша берекесин ала турган экономика болуш керек. Бул эмне? Бул деген бир чети, демек ошол бир эле точкадан же бир эле килейген бир чоң объектинен продукциябыздын, экономикабыздын килейген пайызы бир жерден чыкпаш керек. Баарыбыздын аракетибизден чыгыш керек. Бул кызмат көрсөтүү жана услуги дейбиз. Ошол тармак. Бул айыл чарба тармагы, баса айыл чарба тармагы көбүнесе азыр ойлоп келебиз, бул артта калгандыктын белгиси деп. Анткени ошо 20-кылымдын аягында жакынга чейин айыл чарбасы эң бир кийинирээк алсыз болгон тармак болуп келет да. Бирок бара-бара бизде бул технологиялар өнүгүп атат. Айыл чарбага продукциясына муктаждыктар эбегейсиз өсүп атат. Тамак-аш коопсуздугу өтө курч болуп атат. Ушундай кырдаалда биздин экономикабыз айыл чарбасына өтө чоң маани бериш керек. Туризм, бирок кайра эле туризмибиз биздин жана кооздугубузду жана табиятыбызды суктанышка жол бериш керек, бирок бузуп салууга жол бербеш керек. Демек биз туризмдин дагы чектерин билишибиз керек. Биз жылдан жылга айтып атпайбызбы? Мына быйыл 10 миллион келди, дагы быйыл 12 миллион, быйыл 13 миллион келди деп. Бирок биз жанагы жогорку чегинде эле тактап алышыбыз керек. Кайсы бир жерге барганда биздин ысык көлүбүз үчүн, биздин ала арчабыз үчүн, биздин сары челегибиз үчүн
баскан буттар өтө эле көп болуп кетиши мүмкүн. Ичкен суулар өтө көп болуп биз көтөрө табиятыбыз кичинекей экосистемада ар бир жер өзүнчө экосистема. Алар мынчалык келген агымды көтөрө албай калышы мүмкүн. Ушул жагын дагы биз тактап алышыбыз керек. Ошондуктан менимче биздин өнүгүү, экономикабыздын өнүгүү жолу менимче бул Дубай болбош керек. Ал модель бизге жарамсыз. Эми Казакстан деле болбош керек. Алардыкы деле ошол муңай затты сатуу менен өнүгүп кетти. Биздики кайсы бир ошол мүмкүн Европанын кичинекей мамлекеттери сыяктуу болушубуз керек. Мүмкүн Швейцария сыяктуу болушубуз керек. Өзүбүз өндүрүп чыгарган нерселердин негизинде, баарыбыз катышып чыгарган нерселердин негизинде соода кылып, коомду багышыбыз керек. Эмил мырза, азыр биз сиздин жана менин көз карашымдагы идеалдуу, кыялыбыздагы мамлекетти курууга аракет кылдык. Эми көрүүчүлөргө жагабы же жакпайбы, пикириң калтырат деген үмүттөмүн. Сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп келгениңизге. Жеке мен өзүм абдан пайдалуу болду деп эсептеп, сүйүнүү менен кабыл алдым. Бардык жарандарыбыз, мамлекеттик кызматкерлер болобу, саясатчылар ушул подкастты көрсө, сөзсүз түрдө бир жакшы натыйжа болот деген үмүттөмүн да. Рахмат чоң. Айбек, сиздин дагы мени чакырганыңызга рахмат. Бул чын айтканда былтыртан бери менимче ана мына деп атып жолго албай жаттык эле. Анан ооба мен толук кошулам. Биздики ушул эки кишинин экөөбүздүн бир сүйлөшүүбүз болду. Биз кыргыздар өтө көппүз. Ошого жараша пикирлер да көп. Бул пикирге улай эгер элдер, мекендештерибиз пикирлерин кошсо, менимче эң сонун болот. Анан албетте бизде мындай саясий жашообуз активдешип келатат акыркы кездерде өзгөчө. Анан шайлоо алдында турабыз. Андыктан мүмкүн ушундай конструктивдүү, чын дилден айтылган пикирлер мүмкүн пайдасы да тиер. Мүмкүн чечим чыгаруучу биздин жетекчиликтерге, президенттен баштап депутаттарга чейин баарына мүмкүн кулагына жетсе, мүмкүн ошого жараша аракеттер да болуп калаттыр. Ооба, туура. Сөзсүз түрдө пикириңерди калтыргыла. Силердин оюңарды кошуп, бардыгыбыз мына Эмил мырза айткандай кыялыбызда мамлекетти курабыз деген 100% ишеничтемин.